Армаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман күнүңүздөр менен биз кечки кезегибизди баштайбыз. Сиздерге өтүп жаткан ТВ1 чекиткейжи каналы кечки кезекчиси менен Эркебек Турбаев 0708 996 996 түз эфирден номерлары, ал номерларга сиздер өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды утсаңыздар болот. WhatsApp же болбосо Telegram мессенджерлери аркылуу. Дал ушул тапта биз түз эфирде онлайн форматта YouTube, Facebook жана Одноклассникке социалдык желесине чыгып атабыз. Бир аздан соң дал ушул берүүбүз Кыргызстандын бардык телеканалдарына кайталоо иретинде сиздерге көрсөтүлөт. Бүгүнкү күн 4 февраль 2021 жыл. Бүгүнкү эфирибиздин негизинде биз жаңы мына кайрадан жазылып, такталып, иреттелип, анан коомдук талкууга коюлбастан талкууланып жаткан конституциялык долбоор боюнча сүйлөшөбүз. 2 саатыбызды ошол жака арнайлы. Бүгүн биздин конокто юристтер, коомдук ишмерлер, адам укугун коргоочулары болот. Ошондуктан 2 саатта ушул теманы жакшылап иликтеп көрөлү. Бизден алыстабаңыздар. Биз болсо адатка айланган бүгүнкү эфирибизди Элдияр жана Адамдын аткаруусундагы Мигрант аттуу музыкалык чыгармасынан баштайлы. Келиңиздер чогуу көрөбүз, андан соң талкууга өтөбүз. Сағынып күнде шашып жалғанға, салам ұзатып алтын апамға. Тоқ жолу болсын деп үйімді, иштеп жүремін азыр алыста. Апамның қочағын сағындым, өскен жерім айылымды. Атамды маға айтқандарын, балам деп ойға батқаным. Апамның қочағын сағындым, өскен жерім айылымды. Деп барбайлы койчу деп босогону тосуп атам салып калды мага кеп. Үйдө абалды карап түшүндүрүп атама 3 кредитти төлөш керек келип калам бир жылда. Самолет учуп келип жаңы конгон кезинде өз жеримдин абасында жыттанбайт го бул жерде. Бирок ага карабай күнү түнү жумушта, мага окшогон талпынгандыр бул жакта да толтура. Бирөөсү таксидеби, бирөөсү кафеде, бирөөсү тамакташы чоң шаардын ар жерине. Ар бир көрөм бир кызды, көрөсүң бир туугандай, ар бири тырышып иштейт үй бүлөсүн бакканга. Сагынып күндө шашып жалганга, салам узатып алтын апамга. Ток жолу болсун деп үйүмдө, иштеп жүрөмүн азыр алыста. Апамдын кочагын сагындым, өскөн жерим айылымды. Атамды мага айткандарын, балам деп ойго батканым. Апамдын кочагын сагындым, өскөн жерим айылымды. Атамды мага айткандарын, балам деп ойго батканым. Шашып жалганга, салам узатып алтын апамга. Ток жолу болсун деп үйүмдө, иштеп жүрөмүн азыр алыста. Апамдын кочагын сагындым, өскөн жерим айылымды. Атамдын мага айткандарын, балам деп ойго батканым. Апамдын кочагын сагындым, өскөн жерим айылымды. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Анда болсо кечки кезегибизди баштай эле, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен конституциялык долбоор тууралуу сүйлөшөлү деп атабыз. Эмне дегенде конституция бул өлкөнүн баш мыйзамы, конституция ошол өлкөнүн андагы жашаган элдин жалпы жашоо турпатын, келечегин, багытын, өнүгүү стратегиясын аныктайт. Бул
коомдук келишим конституция. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол конституцияны коомдук талкуу болбостон алдыны көздөй сүрөп кетип атышат деген в рамках закона деген мыйзам негизинде деген ошол инициативдүү демилгелүү группанын месседжин сиздер менен талкуулайлы. Бүгүн биздин биринчи коногубуз жарандык активист, укук коргоочу жана саясатчы Рита Карасартова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Куш келипсиз. Ритика, айтсаңыз, мына бул жактан мен окуп атам, азыр интернетте бүгүнкү күндүн негизги маселеси ушул конституция маселеси болуп атат да. Сиз оңдолуп түзөлгөн жана ошол талкууга алып чыкпастан ушул ортого салынып аткан конституциянын долбоору менен таанышып чыктыңызбы? Бир жумадан бери конституциянын долбоорун көрсөтүп койгула, элге сунуштап көрсөтүп койгула деген биздин суроолорубузга эч ким жооп бербей эле. Конституциялык кеңеш менен мүчөсү, тиги даже жетекчиси болсо Борубашев айтыптыр, бизге баягы заказ берген бул парламент болчу, ошон үчүн биз оңдоп түзөгөн ишибизди аяктадык, эми парламентке беребиз. Парламент элге чыгарса чыгарсын дегендей сөз кылыптыр. Парламентте азыр өзүңөр билгендей бир мыйзам долбоору дайындалып атат, референдум жөнүндө, референдумду кое турган анын өзүнүн эмелери бар да, эрежелери бар да. Анткени референдум бул абдан сиз айткандай биздин жашоого ошо конституциянын үстүнө бүт мыйзамдардын баары кийин ушуну токулат да. Конституциядан сыртка чыкпаш керек дегенде. Ошон үчүн ал үй салганда фундаментте эле болгон нерсе да. Ошол нерселерди карабастан тиги эме кылып коюптур да, баягы ар бир окуунун ортосунда канча күн өтүш керек, кантип кабыл алыш керек деген процедуралар аябай так жазылган да. Анткени бул абдан маанилүү инструмент. Анан мындай өнүккөн өлкөлөрдө даже мынтип айтылат экен да, көп деле ошо референдумга баргандан баш тартышат экен. Анткени себеби бардык ар бир мамлекеттин жаранына тиешелүү маселе парламентте талкууланыш керек. Жалпы элге ыргыта турган маселе абдан мындай сейрек кезиккен суроо болот экен. Баягы биз өзүбүздүн мамлекетибиз менен тилерге кошулсакпы же кошулбасакпы деп жана бир союздар болот го. Же конфедерация болсакпы деп. Же чыгып кетүү бир мамлекеттердин ошондой чоң-чоң суроолорду референдумга коюп, ошондо дагы баягы аябай мындай опурталдуу инструмент болот экен. Бир политолог, белгилүү Кыргызстандын политологу мынтип жазып чыгыптыр. Ал баягы политологияны аябай изилдеген да. Референдум бул диктаторлордун ыкмасы. Эл көбүнчө учурда ошол маселе боюнча эксперт болбойт. Көбүнчөсү баягы телевидениядан, тияктан бияктан чыккан пропаганданын негизинде эле бийлик өзүнө каалап, бирок парламентке киргизгиси келбеген суроону референдумга салып коюп өткөзүп алышат деген нерсени жазып чыккан экен. Мен ушу акыркы референдумдарда өзүм катышып, көп учурларда ошо каршы, мындай болбош керек деп чыгып атып, өзүм ошону байкап атам да. Канчалык көп жөйлүү себептерди көрсөтсөк дагы, эл көп учурунда түшүнбөстөн президент сунуштап аткандан кийин колдоп берелик деп референдумдар колдолуп өтөт да көбүнчөсүндө. Даже келбей койгон күнү дагы 30%дан кичине өйдөрөк болуп өткөзүп коюшат. Ошондо биздин жалпы элибиздин 3/1 бөлүгү жалпы Кыргызстандын тагдыры каяка кетиш керек чечилген болуп калат да. Жалпысынан референдум деген тема ортого коюлганда эч качан жок деген жооп келбейт да. Ооба, даже экинчи турга чыгып же ушундай кандай бир башка жооп же 30% келбей калганы деле деген жок да. Кайсы бир жылы 2007-жылы болсо эле 23 октябрда ушул биринчи жолу өзүмдүн өмүрүмдө мындай бойкот кылып барбай койгом да референдумга. Анткени жергиликтүү өз алдынча башкарууга аябай мындай канатын кыйган бир өзгөрүүнү киргизишкен да. Ошондо бир 200-ге жакын өзүмдүн тааныштарымды сурасам, бирөөсү дагы бардым деп айткан эмес. Но бирок жанагы эмеден өтүп, бийлик берген өзгөртүүлөрдүн баарын кайра өткөзүп кетишкен да. Айтсаңыз, мына сиз жогоруда эфирге чейин айттыңыз, ушул жаңы долбоор менен тааныша элекмин, себеп дегенде ушул президент шайлоодон кийинки болуп аткан ошо оңдоп түзөлөр жана акыркы вариантынын расмий тексти чыга элек дедиңиз, Ооба, бүгүнкү күндө жарыялай элек расмий текстин бир текст бизде бар, но бирок ал канчалык акыркысы экенин биз билбейбиз. Ошон үчүн
баягы ушундай жазылыптыр деп айтыш үчүн расмий алынган текст болсо жакшы болмок. Но тилекке каршы биз аны эл менен талкуулабайбыз. Жанагы конституциялык кеңешмеде баягы оңдоп түзөөлөр өтүп аткан ошол эл менен талкуулоо ошол болгон. А эгер силер аяка кирбей калсаңыздар же сунушуңарды бербей калсаңар, ал силердин өзүңөрдүн маселеңер. А биз ушуну эле мындай суроо жооп кылып парламентте эле кабыл алып коебуз дегендей маселеге кылып атыптыр да. Тем более мен азыр ойлоп атам, булар референдумду жергиликтүү кеңешке дагы такаган атышат окшойт, 11 октябрда болсун деп. Ошон үчүн жана бир демилгелегенде 3 окуудан өткөзүп туруп эле демилгелеп коебуз деген мыйзамды өткөзүп атканга караганда шашылыш түрдө демилгелеп туруп эле ушу апрелдин 11-inde жергиликтүү кеңеш менен бир өткөзүп койбосок, киши келбей коюп конституциябыздын долбоору өтпөй калабы дегенде коркунуч бар го деп коркуп атат окшойт да. Эмне үчүн конституция жана анын долбоору жана анын оңдоп түзүлөрү, жаңылыктары элге, калың элге сунулушу керек? Эмне үчүн бул нерселер талкууланыш керек? Ошону ачыктап кетсеңиз. Анткени себеби бул жерде мындай да, бир бөлүгү бул дайыма адамдын укуктары жана эркиндиктери жөнүндө жазылат да. Анткени себеби бардык эле мамлекеттерде ошо эң маанилүү, мамлекеттеги маанилүү бул адам, анын эркиндиктери жана укуктары деп келет да. Биздин конституцияда да ошо жазылып келген. А калган 3 чоң бөлүгү бул 3 бийлик бутагына жана алардын ыйгарым укуктары, жоопкерчиликтери, анан ортодогу тең салмактуулукту кармап келген документ да. Баягы бир дагы бийлик бутак башкалардын үстүнө мындай үстөмдүк кылбаш керек. Ошондо биз айтабыз, бул республика, бул парламенттик болобу, президент болобу, республиканын белгиси ошол да. Бүгүнкү күндө менин кайсы укуктарым корголот, менин кандай эркиндиктерим бар, кандай мүмкүнчүлүктөрүм бар, ошол жерге жазылат дагы. Анан кийин ошондон чыккан мыйзамдар менин кандай бир укуктарымды чектей турган болсо, мен түзмө-түз конституцияга кайрылып, тиги мыйзамды жокко чыгарганга мүмкүнчүлүгүм бар. Анткени конституция бул эң башкы, анан эң маанилүү документ деп айтылат. Бул адам менен мамлекеттин ортосундагы келишим. Мен сага салык төлөп берем, жашооңо, а сен мага момундай укуктарды камсыздап бересиң деп. Анан чын эле мыйзамдар конституцияга дал келбесе, аны жокко чыгарып туруп, конституцияда жазылган нерселерди ишке ашырганга ылайыкташтырылган мыйзамдарды кабыл алыныш керек да. Мына биз буга чейинки долбоорунда эң негизги өзгөрүүлөр ошол мыйзам үстөмдүүлүгү нормасынын үстүндө, мыйзам үстөмдүүлүк нормасы дээрлик алынып, дээрлик ошол фокус, бул түшүнүктө эмес, фокус адеп ахлактык, салттык жана нравалык түшүнүктөрдүн негизинде жашайбыз деген бир карасаң өтө жакшы, өтө мындай угумдуу, кулакка жакшы угулат өзгөртүүлөр болуп атат да. Анан биз бардыгыбыз ошол дүйнөлүк глобалдашуу учурунда өзөгүбүздү, оңгубузду, тарыхыбызды, өздүгүбүздү жоготуп албайлы деген биздин коркунуч, анан мүдөбүз ошол да. Биздин дегенде азчылык калктардын дүйнөдөгү негизги кыялдар окшош болот да. Эмне үчүн бул жакшы же эмне үчүн бул кооптуу? Ушул нерсе боюнча өзүңүздүн пикириңизди айтып кетсеңиз. Ооба, эме деп жазып коюшуптур. Мындай да, баягы көп мамлекеттер канча жылдан бери адам укугунун тегерегинде сөз кылып, аны ченеп, стандарттарын иштеп чыккандан кийин, ошо даяр стандарттарды алып алып, ченегенге мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы үчүн, адам баласы уруу тепкиге алынбаш керек деген норма бар. Ага мыйзамдар, ага эл аралык стандарттар, кантип аны өлчөп кетсе болот, жана протоколдору бар атайын өлчөй турган. Биз эчтеке мындай жаңы бир нерсе деле чыгарбайлы, ошол дүйнөлүк дүйнөдөгү мамлекеттер колдонуп аткан ыкмаларды алып алып өлчөп алсак болот да. Мисалы үчүн сөз эркиндиги, эч ким там сөзү үчүн соттолбош керек деп, уруу тепкиге алынбаш керек деп, ушундай көп биздин укуктар ченелет. А бүгүнкү күндө ага мындай ниетибиз бар, аны коргогонго деп коюптур, приверженность деп. Мурунку долбоорунда, азыркысын билбейм кандай оңдогонун. А бирок милдеттүү түрдө аткарыла турган, мындай болчу да, мамлекет адамдын эркиндиктерин жана укуктарын эл аралык деңгээлде кармаганга милдеттүү. Ал бийлик бутак
бутактары бар да, 3 бийлик бутактын эң ишмердүүлүгүнүн маңызы деп жазылат да. Ошо 3 бийлик бутак эмне үчүн ошо адамдын укугу менен эркиндигин сактоого багышталат деген норманы мындай ниети бар сактаганга деп коет дагы, бирок милдеттеме катары улуттук баалуулуктар жана адеп, ахлак кармалсын деген нерсени жазып кетиптир. Ооба, сиз туура айтып атасыз, укканга аябай мындай улуттук кызыкчылык, улуттук дегенге аябай жакшы угулат, но бирок баягы талкуулап баштаганда эле бир 5 улуттук баалуулукту айткылачы десе, кээ бирлер айтканга деле баягы бир киши айтат, үй бүлө дейт да. Макул дедим, үй бүлө. А стандарты кандай? Кайсы үй бүлөнү силер стандартка туура эмес деп кандай мыйзамдарды, мисалы үчүн жолдошу келинчегин сабап салса, сабабайт деген эме норма киргизесиңер же кандай улуттук баягы баалуулук же адеп маселелери эч жерде бир мыйзамда так жазылган эмес, анан алардын өлчөй турган линейкалары жок. Кандай болуш керек деген маселе да. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы духовность, баягы бийик ыймандуулук, тазалык, аарулук деген сезимдер бул аябай жакшы нерсе. Биз баарыбыз ошондой болгонго умтулабыз, но бирок мыйзамдуулук, мыйзамга туура келип атабы деген бул өлчөнөт да. Сен мыйзамдан чыгып баратпайсыңбы деп, мисалы үчүн мен президентке азыр айтып коем дагы, анан айтам, момундай мыйзам жазылган. Сен аны тебелеп койдуң. Деп айтканга укугум бар. Сиз анча чынчыл эмессиз. Же анча ыймандуу болбой атасыз. Көчөкүгө караганда ыйманыңар кетип баратат деп мен айта албайм, анткени үчүн менин ыймандуулук шкалам башкача болушу мүмкүн, аныкы башкача болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлоп аткам, ошо конституцияны жазып атканда баягы ошол кезде баягы шайлоо өтө элек, анандай популисттик нерселерби депчи, но бирок мына жакынкы арада уже премьер-министрди жаңыны шайлап алышты, анан жаңы структураны алып келгенде ойлодум да, бул жөн эле жаңылыштык эмес, булардын башында отурган бир идеясы бар экен да. Анткени себеби маанилүү, мисалы үчүн саламаттыкты сактоо, миграция, жанагы кедейчиликти жеңе турган маселелер, социалдык тармак, ошолордун баарын мындай бириктирип, а бирок маданият жакта целый министерствону сактап калганы, булар чын эле ошол жерде, тем более акыркы күндөрү өзүбүз көрүп калдык. Ыймандуу деген министр мыйзамдарды жакшы билбей, бир жака өзүнүн мындай ырчыларын коем деп сотко берип, жумушка киргизгенге аракет кылып, кээ бирлер тиги сөгүнүп койсо, бул биздин каада салтка туура келбейт деп, наамынан алам деп мыйзамды билбегенин көрсөтүп койду. Мыйзамга туура эмес иш жасап атасың деп биз айтканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан сен аябай ыймандуу экенсиң десе, анда бул деген жанагы эле эме министрлик болуп калат да, жанагы мораль, бизге мораль окуй турган, ким жакшы, ошол болуп калыпчы, сен жакшы, сен жаман деп. Агындайга мүмкүнчүлүк берсек, биз кайдан билебиз, эртең бизди баарыбызды мындан дагы бир өзүнүн ою боюнча мына нравалык нерсе ушул экен деп таптакыр башка жакка алып кетип калышы мүмкүн. Анын стандарттары деле жок, кандай бир рамкалары деле жок. Биз кандай болсок дагы мыйзам чегинде эле жашашыбыз керек. Жол эрежесин бузбай, салыктарды төлөп дагы бизге жазып берген милдеттемелерди аткарып жашашыбыз керек да. Эч кандай бизге бир мораль окуй турган институттун кереги жок. Но биздин азыркы структурада кудум ошондой болуп калыптыр да. Жакырчылыктан чыга турган аябай маанилүү маселелерди мындай келе бириктиребиз дегендей бир нерсени көрсөтүп коюптур да. Бул жерди тескеринче акчасын алып ошол клуб, ошол тиги филармонияларды өнүктүрөлүк министрликтин деле кереги жок. Министрликтен бир 3 киши калса, балким бир нерсеге жетишет деп койгондун ордуна бир министрликти сактап атышат. Керектүү нерселердин баарын кыскартып бириктирип аткандары бул уже азыркы бийликтин баягы конституциядагы жаңылыш эмес, чын эле ушу ниеттери бар окшойт да, баарыбызды моралдык жактан тазалап бир кайсы бир деңгээлге көтөрөбүз деген го. Бул бир дагы мамлекетте ишке ашкан эмес. Бул эң чоң коркунучу жанагы азыркы биздин конституцияда жазылган сөз эркиндигине залакасы тийгизет. Анткени себеби ошо биздин улуттук бир баалуулуктарга карама каршы келген
кандай бир статьялар болсо же жазуулар болсо аны жокко тартканга мүмкүнчүлүк бар экен. Азыр биз байкап атабыз, ошо социалдык тармактарда жазган үчүн эле көптөгөн биздин мындай блогерлердин үйүн тинтип, бул эмне үчүн сен ошондой кылып жаздың деп бурун кылмыш иш козгоону алып салышканда, ашып кетсе жанагы сен менин репутацияма залака тийгиздиң. Эмне беделиме деп кой, беделиме репутация мындай начарлап кетти деп өлчөп берсе болот болчу, но азыр кайра киргизип атышат ошо мындай жазага тарта турган нормаларды. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жөн жактан болгон жок. Бул ошо азыркы биздин бийликтин мындай чыныгы ишеними окшойт да. Ушул жол менен барышыбыз керек. Мыйзамдуулук бул тиякта тура турсун, улуттук баалуулукту баарына мындай мыйзам аркылуу киргизелик депчи. Бирок аны өлчөө азыр эмес, дээрлик мүмкүн эмес деп айтып атасыз. Анан сизге Рита Рахман дагы бир суроо бар да. Сиз кайсы бир сөзүңүздө айтып кеткен экенсиз. Ким, кайсы президент жана өлкө башчы бийликке келбесин, дароо ушул сиздер менен, сиз менен жана сиздин айланаңыздагы адамдардын баардыгы, тагыраак айтканда, укук коргоочулар, юристтер, дасыкан адвокаттар, ушул чакан бир коомчо менен биринчи күрөшүп кирет. Күрөшүп, тыйып, жолдарды кыйып, анан бирок өзүнүн башына бир мүшкүл иш түшкөндө баардыгынан айланып кайрадан ушу силердин топко келип, кеп кеңеш сурап калат, кеңешет, багыт сурайт деген сөздү айткан экенсиз. Себеби эмнеде? Бул дагы ушу адам укугунун тегерегиндеги маселе болот. Баягы адам укугу деген кандай да, менин укугумду бардык мамлекеттик органдар мыйзам чегинде иштей турган болсо, ал идеалдуу картина менин укугумду эч ким тебелебеш керек. Но мисалы үчүн жанагындай эле Facebook'a бир нерсе жазып коюп камалып отурса, укугун тебелебе, кана кайсы жеринде эмнеси бар экен деп, биз баягы мыйзамды кайра бузуп атасыңар, бул мындай эмес болуш керек болчу деп чыга калабыз да. Анан бийликте деле ошондой да. Кандай бийлик болбосун, ал өзүнүн бийлигин кеңейтип, анча-мынча мыйзамды мындай көзүнө илбей аттап кеткенге кете беришет. Бизди жанагы watchdog деп койгон ошо да жанагы мындай кичинекей кандегеттер болот го, баарын үрүп үйгө киргизбей турганчы кнопочкалар. Кудум эле ошондо тибе ал мыйзамсыз, тигил мыйзамсыз деп айтып турган ошондой укук коргоочулар болот да. Анан булар деген биздин бийликтин бутун тушап атышат, астыга жылайын десе мүмкүнчүлүк бербей атат деп айтып келишет. Но бирок баягы бийлик алмашкандан кийинки келген бийлик тилерге карата дагы жанагы мыйзамдарды тебелегиси келишет да. Анткени элдин алдында мынакей бул камалды, мен мындай кылып атам, тиндей кылып атам дегендер болот да. Ошондо биз кайра эле айтабыз, ал киши жакшысынан эмес. Мисалы үчүн мен Атамбаевди эң Кыргызстанга көп залакасын тийгизип туура эмес жолго кетирген башчылардын арасында эң биринчи орунга Атамбаевди коем. Но бирок аны бүт мыйзамдардын баарын бузуп алып, кой ташка барып, тиги процедура, регламенттердин баарын бузуп алып, альфаны колдонуп, анын арасынан ошо биздин бир аскер бала да каза болуп кетти. Ошолордун баарын жасаганды бул кайра эле мыйзам бузуу, бул болбойт. Президентке өзүңөр тиги коргоп тургун деп коргоочусун кой, сакчысын койгонсуңар. Анан аны же жумуштан алып койбой, ал сакчысын да мындай камап атасыңар. Бул эмне деп кайра эле биздин баягы ишибиз кийинки бийликтин мыйзамсыз иштерин айта баштаганда баягы иштен кеткен башчыларды коргогонго туруп калат да. Ошон үчүн эл кээ бирде түшүнбөйт да. Мынтип силер ошо мынтип ойноп турасыңар, эмне үчүн көчөлө мындай жаман кишиге бүгүн болушуп атасыңар депчи. Биздики баягы мындай эле рамка эле, бул баягы эле мыйзам. Мыйзамдуулук, укуктуулук. Ар бир мыйзам адилеттүү бир нерсе алып келсе, ал уже укуктуулукка кетебиз да. Бул мыйзамдуулуктан да өйдөрөөк турган нерсе. Ар бир мыйзам адилеттүүлүккө алып келиш керек. Адам ошону өз жон териси менен сезиш керек да. Анан биз ошого айтып кетебиз, оор болсо дагы келе ушул жол менен кетебиз. Анткени себеби бир эле жолу ошондой чектен чыгып кетсе, мына азыркы бийликти биз көрүп атабыз. Октябрда чектен чыгып кетишкен, кайра укуктук коллегага туруша элек бүгүнкү күнгө чейин. Ошондон улам боло берет турбайбы деп эле. Жада калса мынакей даже өкмөттү шайлап атканда дагы жок дегенде стратегия, видение биздин
Кыргызстанда биз Кыргызстанды кандай көрөбүз деп, анын негизинде программа, анан жанагы структурасы, андан кийин ошолордон келип чыгат да кандай болуш керек дегенде. Мындай эле структураны алып келип ыргытып коюшту, биз эмнени каалап атабыз, каяка баратабыз деген нерсени эч ким талкуулаган жок. Конкурс жөнүндө айтпай эле коеюн, 4-5 мыкты киши чыгып, мен минтип оңдойм, мен да премьер-министр болом деген деп ошондойду кылып койсо, мынакей көрдүңөрбү кандай жаңы ыкмалары бар деп көрсөтүп бермек да. Ыкмалары баягы эле клан менен сүйлөшүү болгон. Убагында шайлоо болуп атканда кландар өзлөрүнүн милдеттемелерин аткарышкан. Анан аткаргандан кийин эми алардын алдындагы милдеттемесин аткарып бериш керек деп ошо жигиттин кланы. Мен аны жаман бала деп деле айтпайм, счетный палатада иштеп кеткен, бирок дагы бир тууганы аким, бирөөсү тиякта дагы мамлекеттик структураларда иштесе, баягы өзлөрүнүн кишилерин ар түрдүү тармактарга коюп коюп, баягы азыркы биз билип атпайлыкпы, кландардын аябай башкарып аткан күндөрү аябай ачык көрүнүп атат да. Ошон үчүн сезилип атат да. Ооба. Тем более, что эсеп палатанын жетекчиси болуп тургандан кийин бүт цифралардын баары колунда. Эгер ошого даже даяр боло турган болсо, эми башка кишилерге сөз кылбай эле деп, сонун программаны столдун үстүнө алып барып, моундай көрүп атабыз деп айтып кое турган болсо, биз дагы ошону деп монусу жагып атат, мынысы жагып атат, кел анда жардам берейик деп алдыга умтулмакпыз да. Эчтекеси жок эле. Депутаттардын берген суроолору деле мындай үстүртөн, тигинин жообу деле Кудай буйруса болот деген маселе менен биз азыр алдыга жылгантабыз. Анан канчага чейин ушинтип баягы популизм менен жүрүп отурабыз, ал ошо жанагы бир жолу укуктуулуктан чыккан нерсебиз ошондо да. Азыр сиздин өкмөт курамы боюнча анан бүгүнкү болуп аткан саясий кырдаалга пикириңизди дагы бөлүшөсүз. Азыр бизде жарнамалык блок болсун. Рита Рахмановна, биздин көрсөтүүбүздүн негизги партнеру жана демөөрчүсү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Кыргызстандын курулуш рыногунда 24 жылдан бери үзүрдүү эмгектенип келет. Сиздер ушул курулуш компаниядан өзүңүздөргө батир алып койсоңуздар дагы болот. Жарнама, андан соң студияга кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кечки кезегибизди уланталы. Бүгүн мына кайрадан жалпы социалдык акыбалга, экономикалык, гуманитардык акыбалдын бардыгына ошо саясат өзүнүн таасирин берет. Ошол саясаттын коомдук келишимдин, коомдук пикир алышуунун негизи болгон конституциялык өзгөртүүлөр кече күнү бекитилген өкмөттүн курамы боюнча биз жарандык активист, укук коргоочу жана саясатчы Рита Рахмановна Карасатова менен сүйлөшөбүз. Рита Рахмановна, айтсаңыз, мына азыр 2021 жыл кече күнү министрлик кабинетинен аз убакыт иштеп калды, бирок министр болуп кеткен Тилек Токтогазиевдин бир сөзү эсте калды да. Канттын запасы 3 айга, суу майдын запасы 5 айга калды резерв боюнча деп атат да. Эми бул башкача айтканда кара курсак маселеси, ачарчылык маселеси, свет маселеси, жазгы талаа жумуштары, жаздан кийин күз деген сыяктуу. Эми ушундай түзүлүп калган экономикалык, социалдык катастрофанын алдында турабыз. Эми муну баарыбыз моюнга алышыбыз керек. Конституциянын өзүн уламдан улам культивация кылып, уламдан улам аны талкуулап, кайрадан элге айтып, мына келатат, мына болот, азыр коюп берем, мына балким сиз айткандай жергиликтүү башкаруу баягы шайлоолор менен чогуу жанаша алып кетебиз деген канчалык орундуу. Эмнеге дегенде кризис өтө курч сезилип атат баарыбызга. Туура суроо берип атасыздар, анткени себеби мындай болуп атпайбы, мына азыр деле өкмөт курамын койду. Но алар отуруп алып азыр дароо иштеп баштаганга мүмкүнчүлүгү деле болбойт. Анткени себеби баары сезип атат, мына эртең жок бүрсүгүнү тиги конституция алмашат. Конституция алмашкандан кийин ичиндеги көп нерселер кайра алмашат. Анда биз баарыбыз кайра ашып кетсе 2 айга келген турбайлыкпы деген эме. Анан тем более баарын баягы 42-нин ордуна мынча эле болот деп кошуштур. Колу оюна келишинчечи. Ал кошулгандан кийин функционалдары анализделингенби, кимиси кыскарат, канча адамы кыскарат, эмне кызмат көрсөтүп калат, анан кантип взаимодействие болот деген бул абдан чоң суроо. Биз азыр мондай болуп аткан кризисти дагы мындай селкидик дагы и ошол жерге келген башчыларды мындай подвешенный состоянияга калтырып койдук да, алар тетигини ойлойлук деп алдыга жылбастан баары эле
дагы эмне болот экен деп конституциялык реформаны күтүп аткандай болот да. Ошондо эл ойлоп атат, мына конституция өзгөрсө баары жакшы жашоо болуп кетет деп. Кээ бир элдер ойлоп аткан, көрөлүк состав кандай болот экен правительство, анткени структура, состав, кайсы жака жылабыз, эмнеге умтулабыз, кайсы мамлекетти көрүп атабыз алдыда деген маселе болуш керек болчу да. Анан бул жерде дагы бүдөмүк, анткени биз көрө элекпиз текстин. Бул жери дагы аябай бүдөмүк болуп калды, анткени себеби жаш, жаңы конкурс болот, эң мыктылары келет, биз стратегияларды талкуулайбыз, биз программаларды талкуулайбыз. Бизде жок дегенде видение болуш керек деген маселе дагы көргөн жокпуз да. Суроолорунан да көргөн жокпуз, ишинен да көрбөй элебиз. Ошон үчүн баары эле анда мейли деген эле состояниеде отурат да. Бул абдан начар маселе. Анткени себеби канчалык деңгээлде жоопкерчилик деген бар да. Мына бүгүн Садыр Нуркожоевич өзү ошону сунуштап президенттик форманы алып кетти. Ошондо кандай дебесин президент все равно өзүнүн жоопкерчиликтин баарын алды. Бул мындай горизонталдан өзүнө алып алды, 3 бийлик бутагынын ортосуна. Бизде еще вертикаль деген бар да. Губернатор, аким, анан тиягында айыл өкмөттөр. Ошонун баарын өзүнө алып алган заманда жашап атканда, мынынды да алып алганда, анда баары бир центр управлениеде болуп калат да. Элестет, тетиги айылда эмне болуп атканын билип, анан элдин баары, бир президент биздин жакшы жашообузду жасап берет деген күтүү, бул абдан мындай, билбейм, мындайга ким бара алат да. Дүйнөлүк практикада даже биздин партияларды алалык, жөн эле корпорацияларды алалык, мамлекеттик немелерде тескеринче ылдый жака, көп мүмкүнчүлүктөрдү ылдый жака берип, ар бир киши өзүнчө өсүп, ар бир киши өзүнүн бир проектин жылдырган, ушундай горизонтальное развитие деген нерсе алдыга жүрүп атат да. Ошонун улам, мисалы үчүн мына могу өкмөттүн курамын мындай элге сунуштардын алдында мен Кыргызстанды момундай көрөм деген бир стратегиясын, видениясын көрсөтүп койсо, мен күткөм ушу жергиликтүү өз алдынча башкарууга көбүрөөк жиберелик. Анткени себеби элдин баары ылдый жакта жашайт. Но ылдый жакта 12% акча. 88% акчаны өйдө жакта борбордо Минфин кармап турат. Ошон үчүн баары ошол жака жетсек, ошолор менен сүйлөшсөк, ошолор сүйлөшсө бизге акча берет экен деп эле баягы 3 бурчтук пирамида мындай биз башыбыз менен басып калган заман болуп калганда, ошону мындай жерге түшүрүп туруп, бери дегенде эле 30% болуш керек. Өнүгүүгө мындай жерге жакшы туруш үчүн. Өнүккөн жанагындай эң мыкты билим берүүсү бар, саламаттык сактоо бар, мындай Финляндия деп жана европейский мамлекеттерди ала турган болсок, алар 50%га чейин акчасын ошо ылдый жакка таштайт. Максималдуу түрдө жергиликтүү бийлик эмнени аткара алса, ошонун баарын берет, аткар деп. Эркиндиктерди дагы берет. Өзүлөрү уже жете албайбыз. Жок, бул деген борбордон, мисалы үчүн саламаттыкты сактоодо ала турган болсо, адам ооруп калбаш үчүн нерсени бүт жергиликтүү бийлик жасайт. Алдын алуу. Эгер ооруп калып уже эте турган болсо, анда уже специализированный больницалар болуп, барып индивидуальный услугаларды ала баштайт. Билим берүүдө мектеп, кандай мектеп болуш керек, эмне бүт баарын полностью жергиликтүү бийликке берген, министерство стандарттарын чыгарып коет. 4-класстан кийин балдар момундай көрсөткүчкө болуш керек, 9-ду аяктап аткан балдар момундай көрсөткүчкө, 11-лер. Ошону менен өлчөп туруп эле анан кайсы мектеп кандай деңгээлде барып атканын карап коюп туруш керек да. Анан ошо корректирующий бир мероприятияларын өткөзүп коюп. Ошону жасап кое турган болсо, азыркы бийлик айтып атпайбы, биз кыйла азайтабыз тиги структурасы боюнча дегенде, ошол пирамиданы мындай эле туура багытталып коюп койсо, жанагы өйдө жактагы борбордогу биз уже көтөрө албай калып аткан чиновниктердин саны өздөрү азаймак. Анткени себеби кереги жок, дайыма эле мындай кашык менен барып оозуна тамак салганда берип койгул акчаны. Кийин сурап алгыла, кана көрсөткүчтөрүңдү көрөйүнчү. Тигинден кем болбогон акчаны алып атасың. Эмне үчүн тигил мектепте сонун көрсөткүчтөр, сеники момундай болуп атат. Анда сен жаман жетекчи окшойсуң деп сураганга да болмок да. Ошондо баардык саясат ылдый жакта болуп, айылда жол, коопсуздук, билим берүү, саламаттык сактоо, оорубай калалык деп аткан бүт инфраструктура, суу, таза суулар менен ушактан чечип, өйдө жакта жөн эле жанагы бирдиктүү документтерди мына азыр ГРСти да кайра мурун бар министерстводон бир жерге чогултуп эле кайра артка кеткен да. Ошондой орчунду немени бир айыл өкмөт же бир шаар аткара албай турган нерсени борборго берип коюп, анан алар
аябай мындай мобилдүү кабинет болуп калмак да. Тилекке каршы даже ошондой видеоны мындай Кыргызстанда ошондой көргүм келет дегенди уккан жокмун да. Ошол аябай өкүнүчтүү болуп атат. Ошон үчүн бул биз укпаган бир нерсени айтып кетейин кыргызстандыктарга. Мына биз деле Грузия, Украиналарга окшошпуз да биз. Баягы Тюльпанова революцияда баарыбыздыкы бир башталган. Но бирок Украина менен, Украина кичине тиги Европага жакыныраак болуп кичине алды да. Биз дагы эле издеп жүрөбүз. Тияка бияка эметип. А Грузияны байкасаңыздар, кандай сонун прорыв жасады. Анан ошондо Саакашвилинин бир айткан жакшы сөзү бар экен. Силердин кандай катаңар болгон деп андан сураса, мынтип айтыптыр да. Биз сонун нерселерди ишке ашырып атканбыз. Просто биз азыраак элибиз менен сүйлөшүп турбуз. Ар бир жасап аткан нерсе эмнеге ушинтип жасалыш керек деген нерсени чыгып элге айтып коюп турсак, колдоо дагы көбүрөөк болуп, түшүнүк да көбүрөөк болуп, анан биз дагы аябай мындай чоң колдоого ээ болмок экенбиз депчи. Азыркы биздин бийликтин колдоосу аябай чоң. Өзүңөр көрүп атасыңар, эл жөн эле кадимкидей колдоп берди. Но бирок түшүндүрмө барбы? Эң чоң биздин эртеңки күндө тагдырды шеше турган конституциянын текстин көрсөтпөй, бир отурганда 3 окуудан өткөзүп туруп, назначение кылып туруп эле парламент мындай кылат, тиндей кылат деп атса, анан талкуулабайбыз, уже талкуулоо тиги конституциялык кеңешмеде болуп аяктаган деп атса, программаларды укпай атсак, виденияларды укпай атсак, жөн эле мынакей момундай структура болот деп эле башыбызга түшүрүп коюп атса, көптөгөн кишилер балким аларды аябай жакшы мыкты кишилер консультация кылып, сонун нерселерди киргизип аткандыр. Но бизге түшүндүрүп бербесе, биз бүдөмүк ой бойдон кала беребиз. Жанагынтип, кландар менен сүйлөшүп алып, кландардын балдарын коюп атат деп айта беребиз. Анткени себеби конкурсту көрбөй элебиз да. Бизге жанагы терс тыянак чыгарганга колдорубуздун баарын ачып берип атат да. Биз тигил жарабайт, андай болбош керек, деп айтып беребиз. Эгер бийлик жактан ар бир нерсени биз могуга барганга муктажбыз. Ооба бүгүн акча жок, ошон үчүн биз белибизди бекем буп, моуну мынтип кыскарткан атабыз. Тигини тияка берген атабыз деп айтып коюп турса, бир четинен бул колдоону алат, экинчиден бул эл агартуу. Эл түшүнө баштайт. Көрсө ушундай саясат жасалат турбайбы? Көрсө бул жөн эле жеңил эле эмес турбайбы? Мындай турбайбы деп. Бүгүнкү күндө мына мисалы үчүн Жапыкеев деле жазып чыкты, мына фин полиция керек болчу, мен аяка ушинтип иштейин деп келгем деп. Аны колдоочулары түшүнбөй атат тиги. Чын эле керек беле? Же ушу сыймыкты жумуштан алып салгандан кийин азыркы бийлик жаманбы деп эле? Ушундай эле деңгээлде баары сүйлөп атат да. Финполду кайсы жака кошту? Анын функционалы кандай болот? Анын иштери кимге кетип калды? Эмне болду деген маселелерди жакшы карабай эле тарых ал кантип пайда болгонду да көп кишилер унутуп калышат да. Кээ бирлери даже карабайт. Ошон үчүн алар түшүндүрүп бериш керек болчу. Могул кылмыштарды булар карайт, бул тигил. Ошон үчүн момундай көп кылбай эле, момундай бириктирген атабыз деп баарын түшүндүрүп бериш керек болчу. Тилекке каршы биз ошол эле тиги бийлик келгенде мына референдум болот деп эле алдыга түштү, эл колдоп берди, ооба макул деп эле, элдин колдоосу бар турбайбы, билгенимди кылам деп эле алга кетип баратат. Но кечке эле ишене бербейт. Күндөн күнгө ишеним артка кетет дагы, тескеринче ар бир мүдүрүлүп жыгылганын мына сага деп жүрүп өткөн бат эле баягы канчалык эл колдосо ошончолук кайра эле артка кетиши деле бат эле күтүлөт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо Саакашвилинин сөзүн жыйынтыктай турган болсок, эмне жасап атасың, кантип жасап атасың, эмне үчүн ал керек деген нерсени бүгүн түшүндүрүп бербесе, эч ким түшүнбөйт дагы. Балким сонун жасалып аткан иштерди деле туура эмес түшүнүп алып туруп сындагандар көп болуп, сонун реформаларды жыйыштырып салыш деле мүмкүн. Ошон үчүн элге көрсөтпөй эле акырын кабыл алабыз, талкуулабайбыз деген маселе бул эң туура эмес маселе да. Бул акыйкат башкаруунун эң биринчи принциби ачык айкындык деген. Ачыктык. Эми мына референдум конституцияда бир аз сөйлөштүк. Конституциянын негизги принциптери да ачыктык принциптери болсо, себептен ушул ачыктык болгондо баары бири-бирин көзөмөлдөп турса, албетте адамды ууртоп калуу. Бийлик бутакты баары ачыктыктын негизинде иштеш керек. Анан сиз айтсаңыз, мына Рихтар Акман, бүгүнкү күндө
бул конституциялык долбоор эгер ошончолук шашылыш түрдө жыйынтыкка алып атса, сиздин божомолуңуз боюнча ошол жаз айларында кайрадан референдумга чыкса, ага чейинки биз сүйлөгөндө референдум мамлекет өзгөчө ошол демократияны өнүктүргүсү келип, бирок кантип өнүктүрүштү билбеген мамлекеттерде референдум сөзсүз түрдө безоговорочно мындай айтканда өтүп кетет да. Анан ошол баардыгы капталып калганда келечектеги жакынкы жана ортоңку перспективаны кандай көрөсүз? Негизи азыркы күндөрү кече тиги депутаттар, ошо эксперттер талдайт деген Азаттыктын передачасына барып сүйлөшүптүр. Анан ошол жерде баягы тажрыйбасы мол болгон депутаттарыбыз балким азыр ошо конституциянын өзгөртүүлөрүн токтотуп туруп, бүгүнкү абдан мына чечиле турган кризистик маселелерди чечип алсак кыйла жакшы болот беле деген маселе болуп атат. Анткени себеби биз конституцияга көңүл буруп, азыр конституцияны мындай деп атат деп кайра багы мына жаңы эле бутуна туруп аткан бийликти ушабыштайбыз да, бул мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп ошентип отуруп мындан да жаман бир абалга кирип кетебизби деген сөздү айтып атышат да. Ошон үчүн баягы саясат деген бул баягы ооба ал деле керек, но бирок кичине ошол оор абалдан чыгып алгандан кийин, анткени аябай деле маанилүү эмес конституциянын ушу мына мурун деле мына парламенттик деп койгону менен баары кыргыздыктардын баары билет, президент баарын чеччү. Ким депутат болоруна 2015-жылы прям Атамбаев өзү прям списоктарды, азыркы Чимкирик парламенттин списоктарын өзү түзүп, бул кирбейт, бул кирсин деп өзү түзүп берген дейт. Аткаруу бийликти айтпай эле болок, сотту дайым жанагы Манас Арабаев, андан кийин тиги андан кийинкиси ким келди эле тиги дайым ошондой бир фамилиялар Алманбет деп ушинтип келишет да, алар телефон чалып койсо эле соттор чечип берет деп. Баары билет, что президент башкарчу. Макул, ошонусуна деле макулбуз. Мына Садыр Нуркожоевич, сиздин ишенимиңиз сизге чоң экен, берилди деп. Но бүгүнкү күндө ушул могул жакырчылык, жумушсуздук, бюджетке акча түшпөгөн, биздин көптөгөн бизнести азыр мына катуу кысып койду эле, өздөрү араң өлбөй жаным өлбөй болуп аткан ал маселелер келе ошого көңүл бурабыз. Мындай биргелешип дегендей кылыш керек да. Конституциялык маселе биз үчүн аябай маанилүү, анткени себеби бул фундамент. Ошону карап атып, ошону талкуулап атып, кайра бүгүнкү жанагы кара курсак анан элдерибиздин үй бүлөсү жакырчылыкка түшкөн, акчалы жоктор аябай билинип атат да. Анткени себеби уже нааның жок калган деп ыйлап чалышса, эмне кылып жардам бере аласың? Аябай деле багалбаган маселелерди кантип чечип бересиң деген маселе да. Бүгүн еще министерстволорду бириктирип атат. Тиги саламаттык сактоо менен анан кандай болот, эмне болот? Көп суроолор туулуп атат. Ошон үчүн биз баягы коптоонуунун үстүндөбүз, но бирок конституцияны жөн эле көздү жумуп өткөзүүгенге болбойт. Мисалы үчүн мен өзүм организация менен дайыма сотторду тескеп келгенбиз, байкоо жүргүзүп келгенбиз. Анан ошо соттор көз карандысыз болуш үчүн мындай болуш керек деген өзүнүн эрежелери бар да. Ошол маселелерди жаңы азыркы жазылган конституциянын баягы акыркы варианты экенин билбейм, бир вариантын алдык. Эч ким айткан жок, расмий ал ошол акыркы вариант деп. Ошол жерде таптакыр эчтеке жазылбай кетиптир. Значит, булар конституцияда азыркы конституцияда ал так жазылган. Тиги жерде жазылбай кеткенине караганда, балким анда мындай мыйзам менен жөнгө салабы деп. Же мисалы үчүн мына жакынкы арада биз уже деген парламенттик шайлоо өткөзүшүбүз керек да. Уже тигилерин отура береби кечке эле 6-сазык. Кандай метод менен шайланыш керек дегенди азыркы конституцияга кайра эле киргизбей кетиптир. Анда конституцияда азыркы иштеп аткан конституцияда жазылган пропорциональный система менен 5 жылга шайланат деген нормасы бар. Биз уже четко билгенбиз. Тигинде ал деп да жазылбаптыр, мажоритарный деп да жазылбаптыр. Ортосуна эмес, вообще эчтеке жок, просто эле жок да. Анан ошондой маселелерден улам мына эртең парламенттик шайлоо болуп калса, анда эмне эреже менен кетебиз? Бул конституция кабыл алынса деле эчтеке жазылбаптыр, анда дагы бир мыйзамдар чыгыш керекпи деп. Конституциянын негизинде уже бир топ мыйзамдар өзгөрүлүш керек да. Аны аябай ыкчамбат өзгөртүү иш, ал өзүнчө бир жумуш. Ар бир эле киши мындай жакшы мыйзамды жазганга жетишпейт.
2010-жылдагы конституция жакшы ишке кирбегенин дагы себеби ошондон болгондо көптөгөн мыйзамдарды биз конституцияга ылайык өзгөрткөнгө даже жетишкен да жокпуз да. Ошентип акырында ким жаман, конституция жаман болуп калды. А фактически нормалар аябай эле жакшы болуп иштеп чыккан. Просто көптөгөн мыйзамдар ошондон келип чыккан нормативдер, укуктук ченемдик актылар. Парламенттик деп койгонбуз. А партиялар жөнүндөгү мыйзам ал тети 90 канчанчы жылы кабыл алган бойдон таптакыр өзгөртүүгө киргизилген экен. Ошондо бир четинен биз айтып атабыз, конституция боюнча биз парламенттик, а парламент болгондон кийин ичинде партиялар пропорционалдуу система менен келген. А мыйзамыбыз тетиги жаңы эгемендүүлүктү алып атканда кабыл алынган мыйзам бойдон калып калганда, анан кантип ал өнүгүп, кантип партиялар мындай өнүгүп өсүп кетсин деген маселе. И бардык тармактарда ушундай да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз же азыркы кризис, биздин бюджетибиз даже жашаганга жетип атканда же ошону чечебизби, же чын эле бир аябай жөн эле биздин тагдырыбызга мындай керектүү деп туруп конституцияны чечебизби деген эки чоң көйгөй турат. Мен деле мындай келгиле азыркы эле конституция менен иштеп, могул бүгүнкү көйгөйдү чечип алалык дегенге бармакмын, бирок Садыр Нуркожоевич ушу элдин баарына мындай киргизип койгондо, ушу биздин эң тоскоол болуп аткан бул конституция. Конституция азыр кабыл алынып кетсе эле жөн эле биз жашоо өзүнөн өзү оңолот деген нерсени эл дагы ошого ишенип алышкан дагы, анан аябай чоң күтүүдө да. Түшүнүктүү. Рита Рахманова, чоң рахмат. Сиздин позицияңыз үчүн чоң рахмат. Ачыктап кеттиңиз көп нерсени. Ойлойм, телекөрүүчүлөргө эми дагы да түшүнүктүүрөөк болуп калды деп. Анан мен сизде ушул сиздин айткан сөздөрүңүздүн бир жерин өтө кубаттайм. Бул ошо ачыктык принципи. Бардык нерсе ачык түрдө болсо, конкурс аркылуу келсе, элге айтылып турса, элдер да түшүнмөк нерсе. Бул саясат деген бул бир күн, эки күндө бүтпөчү нерсе, бул тынымсыз өнүгүүгө гана муктаж болуп турган процесс. Чоң рахмат сизге, иштериңизге ийгилик болсун. Биз кийинки конокторубузду дагы күтөбүз. Азыр болсо биздин кесиптештерибиз ушул кыргыз эли 40 уруудан куралат деген чакан сюжет даярдаган экен. Ошону сиздер менен бирге көрөлү. Мен Бакай атаң, менин сага калтыра турган маанилүү кебим бар. Жан дүйнөң таза экенин көрүп турам. Андыктан сенин улуу ишке аттанууңа батамды берейин деп келдим. Кыргыз эли биримдикте болгон кезде канчалык кайраттуу болгонун айтып барышың керек. Азыр элди мурда башкаргандар жана азырда башкарып жаткандар бөлүп жарды. Элдин түндүк түштүк деп бөлүнгөнү акылга сыйбаган нерсе. Алар бөлүп жарып элди башкарышты. Элибиз эч качан бөлүнгөн эмес. Муну эсиңерге тутушуңар керек. Ал 40 уруудан куралган. Бул уруулар биримдүү жана күчтүү элди түзүп, ар кайсы улуттарды жана маданият, тил, үрп-адаттарды өзүнө камтыган. Андыктан бир эл канчалык чоң жана ар түркүм болсо, ошончолук күчтүү жана кудуреттүү болот. Элиме ушу аманатты жеткир. Көңүлү жаман бөлүнү, ошондо көзүн жашы калдак менен кайраңды, кайрылбай Бири-бириңерге кыянаттык кылып бөлүнгөнгө жол бербе. Кыргыз эли 40 урууга бөлүнбөй 40 уруудан куралат. Анын сыңары биздин боз үйүбүз да 80 уукка бөлүнбөй алардан куралат.
проходим сейчас регистрацию, уже жұмыс эфирдебиз азыр мына сөздүн кызыгына кирип кетиптирбиз. Албетте конституция, мыйзам жана ошол келечек жолду тандоо дегенде ошол нерсе, ошол темага кызыккан, келечекти көрө билген адамдар үчүн бул чоң талкуу үчүн чоң тема. Дал ошол конституциялык мыйзам боюнча, конституциянын долбоору боюнча дагы бир демилгелүү топ бүгүнкү күндө мыйзам 93 деген кыймыл түзүп жатышат. Бир канча жолу тегерек столдор уюштурулду, бир канча жолу коомчулукка ошол айтыла турган ойлору айтылып келе жатат. Бүгүнкү күндө бул демилге кандай этапта турат, максаттары кандай, келечекти кандай көрүшөт? Бул тууралуу биз экс-депутат жана саясатчы мыйзам 93 демилге тобунун төрагасы Максат Кунакунов менен сүйлөшөлү деп чечтик. Саламатсызбы? Куш келипсиз, Максат мырза. Максат мырза, сизди биз мына ошол буга чейинки саясатчы жана өткөнкү мына буга бир режим ортодон өтүп кеткен, буга чейинки дагы бир режимдин мындай кыймыл аракеттерине дуушар болгон адам катары, саясатчы катары тааныйбыз. Бүгүнкү күндө сиз жүрөсүз, эркиндиктесиз жана мыйзам 93 демилгесин көтөрүп чыктыңыз. Мыйзам 93 деген бул эмне? Ошону түшүндүрүп кетсеңиз, себеп дегенде мен түшүнөм, бирок көп адам үчүн бул биринчиден демилгелүү топ да. Бизде конституция боюнча мыйзам чыгаруу ким укугу бар, кимде укугу бар да. Биринчи жогорку кеңеште, анан өкмөттө. Андан кийин элде. Эл кантип мыйзамды алмаштырылат, кантип демилге көтөрүлөт. Ошол демилгелүү топ түзүп, кеминде 10 кишиден кем эмес. Анан ошондо ар бир мыйзамга 10 000 же болбосо башкы мыйзам болсо, анда 300 000 кол топтоп туруп, анан мыйзамды сунуштай алат да. Референдумга кое алат да. Ошол биз азыркы маалда мыйзамдуулук болбой жатканына карап, ушул азыркы кырдаалды көрүп, конституция жагынан чатак болуп атканын көрүп, биз ошол демилгелүү топ түзүү менен ушул кырдаалдан азыркы маалда эң бир эле ошол демилгелүү топ түзүү эле элдин атынан эл менен талкуулап туруп мыйзам жазганга ушул бирден бир жол болуп атат да. Башка жол бул туура эмес жол болуп калат. Мына мисалы азыр конституциялык кеңешмени айталы. Конституциялык кеңешме бул ар бир башкы мыйзам алмашкан сайын, мына бул 10-чу жолу болуп атат да. Бул мыйзамсыз алмашып келатат да. Мына биринчи 93-жылы, 94-жылы Акаев бирден бир ката кетирген да. Ошол конституциялык кеңешме түзүп өзүнүн указы менен. Анан ошол мыйзам чыгарууну бир кандайдыр бир топ адамдарга эле берип атат да. Жогорку кеңештин укугун бир кандайдыр бир топко берип атат да. Ошондо ар бир келген президент ошондой ката кетирип атат да. Азыркы маалда да ошондой. Президенттин указы менен мыйзамды алмаштыруу укугун, жогорку кеңештин укугун конституциялык кеңешме берип атат да. Анан ошол жерде бир топ адамдар отуруп эле биздин тагдырыбызды чечип атканы бул абдан кызык маселе болуп атат да. Ошондуктан биз айтып атабыз, башкы мыйзамды алмаштырыш үчүн азыркы ошондой кырдаалда мисалы жогорку кеңеш өзү легитимдүүлүгүнө чоң суроо болуп турат, туурабы? Ооба. Анан башкы мыйзамды алмаштыруу боюнча алардыкы чоң суроо. Башкы мыйзамды кантип алмаштырыш керек? Президент алмаштыра албайт, туурабы? Анда бирден бир жол бул элдин демилгеси менен алмаш керек. Башка жол жок. Бул баары тең мыйзамсыз болуп калат. Мына эмне үчүн төңкөрүштөр болуп атат? Ар бир мыйзам бузулган үчүн төңкөрүштөр болуп атпайбы? Мына азыр дагы жаңы мына президентке элдин баары канча колдоп берди. Бирок кылган иши ошондой эле болуп атпайбы жана конституция мененчи? Бул кайра ошол төңкөрүшкө алып келе турган болуп атат да. Төңкөрүш болбош керек, болуп токтотуш керек ошону. Токтотуу турган жолу бирден бир ошол демилгелүү топ түзүлүп, элдин демилгеси менен мыйзам жазыш керек да. Конституцияны алмашам деген ой болсо. Мыйзам 93 деген бул 1993-жылкы конституциянын кайтарылып келишин талап кылган демилгелүү топ болот да? Ооба, туура. Ошону да ачыктап кетсеңиз, эмнеге 93-жылкы конституция, себеп дегенде мына 28 жыл өттү, андан бери конституциябыз бизде абдан көп жолу өзгөрдү. Эмне үчүн дал ушул эмеси? Биринчиден, эң биринчи бул жакшыбы, жаманбы? Мыйзамдуу конституциянын бири ошол болуп атат да. Кийинки алмашкандын баары тең мыйзамсыз.
Ошону туура түшүнүш керек да. Биз мыйзамдуулукту биринчи алып келели, андан кийин анан мыйзамдуу жол менен алмашалы да. Туурабы? Мына Обнуление деп атасыздар ошондо. туура да, обнуление. Мисалы телефонубуз аябай көп программалар болуп кеткенде эмне кылыш керек муну? Өчүрүп берегиңиз керек. Кайра перезагрузка кылыш керек да. Ошондой эле болуп атат да. Бизде азыр телефонубуз жанакы азыр жаштар айткандай лагать этип атпайбы, туурабы? Бузулуп атат. Катып атат. Катып атат. Ошондон кийин муну эмне кылыш керек? Обнуление кылыш керек да. Туура жолго түшүш керек. Канча мамлекеттин көбү ошондой кылды. Мисалы, Латвияны алалы, 1028-жылкы конституциясын кайра алып келди. Исландияны мына 2012-жылы кабыл алды. 1848-жылкы конституциясын алып келди. Туурабы? А биз эмнеге мыйзамдуулук жолго кайра түшпөшүбүз керек? Эмнеге биз кайра-кайра эле мыйзамды буза беришибиз керек? Мамлекетте ошон үчүн чатак болуп атпайбы? Кыргызстанды карасаңыздар, өнүгө турган жолдор жеңил деп баары тең айтат. Бирок эмне үчүн өнүкпөйт? Анткени бизде мыйзамдуулук бузулган. Ошондо көп келишимдердин баары туура эмес жазылган. Биз ошонун ордуна алып келишибиз керек. Кайра башынан мыйзамдуулукту алып келип, анан конституцияны лайыктап, өзүбүзгө калап бир 5 жыл же 6 жыл талкуулаш керек да. Бир айдын ичинде эле элге көрсөтпөй эле элди да кылмышкер кылбаш керек да. Туурабы? Бул кылмышкерлик иш да. Мына элим азыр эмне болуп атат? Конституциялык кеңешме жазып атканда эч жерден көрсөткөн жок. Туурабы? Анан алып келип туруп жогорку кеңешке алып келип атат. Анан жанакындай кошоматчылар, кошоматтын да чеги болот да. Талкуулабай эле бир чечимден алып коебуз дейт. Бул кандай? Башкы мыйзамды ошондой кылса болобу? 1-2-3төн аралыгы сакталбастан деп атат да. Туура да. Тезинен. Окуулардын ортосу тез болот. Тезинен болбойт да андай. Жок дегенде 3 ай талкуулаш керек, элге көрсөтүш керек да. Же университеттерге алып барып, ректораттар менен жок дегенде талкуулап койсо болмок да, туурабы? Анан жөн эле бир 90 киши чогулуп алып биздин тагдырды чече береби. Туурабы? Болбойт. Бизде мындай суроо пайда болуп атат да, ооба азыркы жазылып аткан конституциянын жаңы долбоордун тексти, расмий текст чыга элек. Сиз окудуңузбу? Ошол расмий тексти чыга элек да. Аны кантип биз мисалы жөнөкөй адам деле көргөн жок да аны, туурабы? Депутаттар өзүлөрү айтып атат, мына Дастанбек Эшев айтып атат, мен көрө элекмин дейт. Жогорку кеңешке алып келдиңер. Кантип көрөм, каяктан көрөм деп атат. Депутаттар өзүлөрү көрбөсө, анан эл менен талкуулабаса, бул кандай болуп калат? Бул кылмыштуу иш болуп калат. Бул баары тарых көрсөтөт аны. Кылмыш анан эмне болуп атат? Бул кылган кылмышты, элдин баарын тең чогултуп туруп референдум кылабыз деп атат да. Ошо ойдон өзүлөрү эле кабыл алып эле жүрө беришпейби? Ошо мыйзам менен. Эмне үчүн элдин баарын тең ошо кылмышка алып барат да? Кечээ жакында мына элге президенттик шайлоо менен катар ошол эле күнү президенттик же парламенттик башкаруу формасын тандагыла деп ошондой референдум өткөзүлдү. Адатта мына ушундай кандай айтсам эми демократиялык эмес, башка бир режимди тандаган режимдер сөзсүз түрдө продавливать этип, мындай күчкө салып туруп референдум эч качан жок деген артка кайтарып алуу мүмкүн эмес. Ошол сыяктуу эле элдер аралап жүрсөк, мындай президенттик же парламент башкаруу дегенде биз сурамжылаган элдердин 70-80% ошондой күндө болмок беле, биз кайсы бир кандидатка өзүбүздүн добушубузду бере турган күн ошо 10 январь деп айтты да. Ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө кайрадан конституциянын жаңы долбоорун элге, эл назарына алып чыгуу, референдумга коюу канчалык логикага сыйымдуу деп ойлойсуз? Себеп дегенде биз азыр чоң экономикалык, гуманитардык, социалдык бир катастрофанын алдында турабыз. Ошол референдумду байкасаңыздар, президенттикпи же парламенттикпи тандагыла деп койду да элдерчи. Ага чейин биз конституцияны көргөн жокпуз да. Мисалы президенттик кандай жазылган, парламенттик кандай жазылган, же болбосо аралашманын укуктары каякта анда, элдин. Ошон үчүн ошол референдум болордо биз айтпадыкпы, юристтер айткылачы президенттик правление деп айтканыңар мындай бир туура түшүнүк барбы ошондой? Ошол болбойт да, бул шылдың нерсе болду да Кыргызстанга чындыгын айтканда. Анан биз азыркы маалда ушул президенттик деп тамдап, ошол кылмышка элдин баарын кошо киргизип коюп туруп, анан президенттик деп берип атат да. Эми бул канчалык адамдын укугу чектелип калды, элестетсеңиз, аралашма жөн эле аралашма дегендердин укугу деле каякта да. Бул шылдың нерсе да. Азыр кылып аткан нерсе жогорку кеңештин. Бул уяттуу нерсе.
бул түзмө түз кылмыш, башка сөз жок. Анан ошол кылмышка биз кантип барып референдумга азыр ошол көрбөгөн конституцияга биз добуш беребиз да. Мейли Садыр Жапаровка бүгүн ишенди. Ар бир эмдиги андан башкасы да келет да. 5 жылбы, 10 жылбы, 1 жылбы ким билет аны, туурабы? Келет, албетте. Албетте, анан кимиси келип калат? Дагы бир ажыдар келип калса, мурункуларда. Андай болуп калат, кандай болот анда? Кайрадан ойлонуп калабыз ба? Менде ошол мыйзам 93 демилге тобунун бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгүңүздөр тууралуу сурагым келип турат. Эмне менен алек болуп атасыздар? Анан мындай жөнөкөй жаран катары дагы айтайын, мындай жөнөкөй суроо. Мыйзам 93 деген сөз мен үчүн бул 93-жылы болгон, башкача айтканда 30 жыл мурун болгон мыйзам, мындай бир аз архаика жыттанып калып атат деген күмөндөр пайда болот. Анан мисалы ошол жылдары жазылганда бүгүнкү күндүн суроо талаптары, мисалы менчиктин үстөмдүүлүгү, менчиктин кол тийбестиги деген түшүнүктөр ошол жылдары мындай мен бир аз таанышып көргөм, жазылбагандай сезим калтырды менде. Эч себеп дегенде неприкосновенность частной собственности бул ошо демократиялык коомдун негизи сөз эркиндиги сыяктуу эле болуп эсептелет да. Ошолор боюнча кандай комментарий бере аласыздар? Эмненин үстүндө иш жүргүзүүдөсүз турасыздар? Бул мындайда 93-жылкы кабыл алган конституция башка конституцияга караганда 3 жыл талкууланган. Башка конституцияларга караганда Венецианский комиссия буну жактырган. Эл аралык эксперттердин баары келип изилдеп, алар дагы жакшы эмесин калтырган. Анан 3 жылга жакын талкуулаган. Анан каалайбызбы, каалабайбызбы, бул легендардуу парламент кабыл алган мыйзам болгондон кийин бул бирден бир азыркы маалда мыйзамдуу башкы мыйзамыбыз ошол. Жаманбы, жакшыбы, биз ошону алып келишибиз керек. Бирок мүмкүнчүлүк берет. Мисалы кээ бир туура айтасыз, заманбап майда чүйдө саясий абалына тийбей, мисалы референдумга чыгаардын астында ошондой сиз айткандай маселелерди алмаштыруу мүмкүнчүлүк бар да. Негизгиси мисалы жаза өлүм жазасы дагы бар да. Биз Министерство юстицияга бергенде азыркы маалга байланыштырып аны өзүбүз көрсөтүп бердик. Алмаштыруу ошол кайсыл пункттарды алмашса азыркы маалга керек депчи. Бирок эң негизгиси бизге тең салмактуулук керек да. Ооба. Ошол бийлик бутактарынын тең салмактуулугу ошол жерде сакталган. Мындай скелет сыяктуу жазылган да. Мисалы Жогорку кеңешти алалы. Жогорку кеңеш канча депутаттан болуш керек деп жазылып турат 93-тө. 105 депутаттан болуш керек деп турат. Бир палаталуу? Ошол бир палаталуу, же эки палаталуу, же партийный список менен кетебизби, же мажоритарный список менен кетебизби, башка конституциялык мыйзам менен жазсак болот. Конституциялык мыйзам менен. Мыйзам менен. Бул конституция өзү ошондой скелет болуш керек да. Ооба. Азыркы конституцияларды карасаңар, госохраналарга чейин жасалган. Майда чүйдөсүнө чейин. Андай болбош керек да. Бул скелет болуш керек. Эң негизгиси башкы мыйзамды алмаштыра бербеш керек. Анан алмаштыра турган болсо, конституциялык мыйзам менен алмаштыра берсин заманга ылайыктап. Туурабы? Америкада деле 18-кылымда мыйзам. Мына мен Исландияны да айтып кеттим. Европа мамлекеттеринин көбүндө 20-чы, 30-чы, 40-чы жылдагы конституциялар бүгүнкү күнгө чейин иштеп атпайбы. Алар жанакы саясий туруктуулук үчүн, тең салмактуулук сакташ үчүн, бийлик бутактары үчүн алар алмаштырган жок. Ошондой майда чүйдө заманбап нерселерге алар алмаштырышты. Ооба. Бизде да ошондой кылсак болот да. Эмне үчүн биз мыйзамдуулукту сактабайбыз да? Ошол суроо. Кайра эле мыйзам алмаштырып, мыйзамсыз алмаштырып атабыз да. Ушундай биз көнүп калыптырбыз да, конституциялык кеңешме түзгөндө эле болду ошолор жазат депчи. Анан ошолорго эле бир ошол жерден ким аларды түзөт? Биринчиден, президент өзүнүн указы менен аларды эмне кылат? Бекитет. Бүгүнкү бийликтеги адам да башкача. Бүгүнкү бийликтеги адам бекитет. Анан ошол жерде отурган, бекитилген адам кимдин кызыкчылыгын ойлойт? Адамдын, элдердин кызыкчылыгын ойлойбу же бекиткен адамдын кызыкчылыгын ойлойбу? Туурабы? Ар бир ошол 30 жылдын ичинде ар бир келген президенттин кызыкчылыгын ойлоп жазылат да.
А легендарлуу парламент болсо ал кезде түшүнүк жок болчу. Аларды Советский Союздан кийин алар чыныгы мамлекеттүүлүктү сакташ үчүн жазылган мыйзам. Ошол жерде ойлонгон эмне үчүн аны алмашты? Ошону алалычы тарыхта. Ошону Максат мырза жарнамалык блоктон кийин сүйлөшпөйлүкпү, эмне үчүн алмашканын азыр сизден кечирим сурайм. Себеп дегенде бизде дагы өзүбүздүн бир чакан оокат кылып аттык элек ушул. Эфирге чыгып анан бизди Имарат Прогресс курулуш компаниясы колдойт. Дал ушул курулуш компаниясы тууралуу кийинки жарнамалык блок болот. Андан соң биз Максат Кунакунов менен эмне үчүн 93-жылдагы конституцияны кайра кайтып келсек, баарын жаңадан баштаган болобуз деген бир коомдун ортого талкуусуна салып жаткан маселени иликтейбиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Биз силерге жогоруда сөз бергендей, мыйзам 93 Демилге тобунун төрагасы экс-депутат жана саясатчы Максат Кунакунов ошол 93-жылдагы баш мыйзамдын конституциянын долбоорун кайрадан реновация кылалы, ортого алып чыгалы, коомдук талкууга салалы, 300 000 кол топтош керек. Жана учурда кайсы этапта турасыздар? Силердин Азыркы маалда биз ошол экспертизадан өтүп, мыйзамыбыз Минюстка берилди. Минюстан биз азыр ошол свидетельствону алышыбыз керек. Андан кийин бизге укук толук берилет, 300 000 киши топтоп, анан референдумга чыгаруу. Өзүңүздүн долбооруңуздун мындай артыкчылыктарын жогоруда айтып кеттиңиз. Анан биз тилекке каршы ошол жаңы чыгып аткан долбоордун расмий текстин эч кимибиз көрө элекпиз. Сиз да көрө электирсиз. Анан экөөнүн мындай буга чейинки ошол декабрь айларында талкууланып аткан салыштырып көрдүңүздөрбү? Эмне дегенде мага биринчи көзгө көрүнгөн эң негизги баягы пунктулар бул мыйзам үстөмдүүлүк пунктусунун үстүнө аны бир аз ошо ылдыйраак түшүрүп, адеп ахлактык жана баягы кандай руханий десек болот, нормалар киргизип жатат да. Бирок адеп ахлакты дагы, ыйманды дагы, руханий адамдын жан азыгын, түшүнүгүн, байлыгын мындай градус менен өлчөгөн мүмкүн эмес да. Кандай деп ойлойсуз? Туура, эми жаңы жазылган мыйзамды бул талкуулап, аны карап, мунун кажети жок да. Эмне үчүн дегенде бул мыйзамсыз. Бул жакшы болобу, жаман болобу, бул кайра жаңы төңкөрүшкө алып келет да. Эмне үчүн дегенде 30 жылдын ичинде биз ошондой мыйзамсыз жазып келгенбиз ошо башкы мыйзамды. Анын кесепети көп болгон. 30 жылдын ичинде көп келишимдер туура эмес болуп калган. Ички келишимдерди айтып кетсек. Мисалы да. Бирок анын баарын тең кантип оңдойт? Мисалы, көп маселелер бар да, аны оңдой албайт. Ошону оңдош үчүн биз 30 жылда кылган ушул узурпаторлордун жолун жабышыбыз керек да. Люстрация деп атпайбы элдин баары? Люстрацияны кантип кабыл алабыз? Ошону түшүнүш керек да. Азыркы жогорку кеңеш өзүнүн люстрациясын кабыл алабы? Кабыл албайт. Анткени бийликте 30 жылдан бери ичинде ошол эле адамдар отурат. Өйдөнкү фамилия алмашат, кылып аткан ишин баарын тең ошол эле бир команда мафия да. Ошол мафияны жоюш үчүн бирден бир люстрацияны кылышыбыз керек. Бул люстрацияны кандай кылабыз? Бир эле жолу бар. Башкы мыйзам бузулган жерден мыйзамды алып келсек 93-жылкы. Ошондон кийинки 30 жылда кылган иштердин баарын тең булар автоматтык түрдө узурпаторлор, мошенниктер жана ушул бийликти басып алган адамдар болуп эсептелинип калат да. Азыркы жаңы келген бийлик ошол жол менен кетиш керек болчу да, тазалаш керек болчу. Кайра мурунку адамдар менен иштебейчи. Ошону тазалабай, мурунку адамдар менен иштесе, анда мурунку президенттер эмнени көрсө, ошону көрүп калышы мүмкүн да. Толук мүмкүн. Бизге ушул төңкөрүштөр тажатты. Мына жөнөкөй бизнестерди карагылачы. Жаш балдардын баары тең магазиндерден ачат, көп иштерди кылат, кредит алат, кыйналат. Анан төңкөрүш болгондон кийин эле кайра токтоп калат да. Бул биринчиден ошол болуп атпайбы? Бизге экономикабызга саясатчылар тийишпесе, кичи бизнестердин баары тең жакшы өнүкмөк да. Стабилдүүлүккө алып келишибиз керек да. Биз ошол саясатчылар кылып аткан туура эмес иштерди бир бөгөт токтотушубуз керек да муну. Токтото турган жол азыр мурун митинг кылып, бар ак үйдү басып алып,
токтотобуз десе кайра эле бизди курал кылып туруп алмашып атпайбы? Жаштардын баарын курал кылып коет, туурабы? Анан кайра эле ошолор эле келип иштеп калат. Эми жаңы жол менен кетишибиз керек да. Мыйзамдуулук жол менен. Бирден бир ошол 30 жылдын ичинде элдин демилгеси түзүлүп, мыйзам алмаша элек да. Эми биз эл менен чогулуп, ошол мыйзамдуулукка алып келишибиз керек да. Төңкөрүштөрдү токтотуп, ошол жол менен, кол топтоо жол менен мүмкүнчүлүк барбы? Ошону пайдаланышыбыз керек да. Эмнеге биз аны пайдаланбайбыз? Канча кол топтош керек? Ушул 300 миң деп атасыз. Башка мыйзамга 300 миң. Башка мисалы налогтордон жакпайбы, башка мыйзамдарга жакпаса 10 миңден топтоп туруп алмаштырсак. Азыркы конституция боюнча. Азыркы конституция боюнча. Ооба. Жаңыда билбейбиз. Жаңыда билбейбиз. Билбейбиз, туура айтасыз. Андай мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу? Анан аралыгыңыз мына ошол кол топтоо аралыгы 3 ай деп атасыз, мыйзам боюнча алда. 3 айда 300 миң добуш топтой алабыз деген бүгүнкү ишеним барбы сизде? Толук ишеним бар. Ошон үчүн биз демилгелүү топ түзүп, элдин демилгесин байкадык, изилдедик. Анан ошон үчүн биз демилгелүү топ түзүлүп, эми ошол 300 миңди топтогонго аракет кылабыз. Буюрса, эми биздин ушул демилгелүү топтун адамдары чогулуп, бир айда деле чогултабыз деген ниетибиз бар. Кудай буюрса, ишке ашат деген оюбуз бар да. Эми сиздер ушул демилгелүү топтун курамы тууралуу дагы сурап кетпесем болбойт. Себеп дегенде биз сиз мисалы азыркы ким жазып аткан адамдардын курамына же болбосо ошол бир топко кандай сын айтсаңыз, сиз тарапка дагы ушундай сын пикирлер айтылышы мүмкүн да. Анан мисалы мен көрүп укканымдан эски когортадан ал адамды мисалы юридикалык деңгээлинде эч кандай калет жок, сөз жок. Мисалы Чолпон Байекова бар деп уктук элек. Мен жогоруда белгилеп кеткенде юридикалык жактан мен эч кандай сөз айта албайм. Бирок ошо эски саясий авангардда жүргөн адам катары биз өзгөчө жаштар толук түрдө айтышыбыз деле мүмкүн да. Эмне үчүн ошол топто эскилер, анын катарында Чолпон Байекова да жүрөт. Себеп дегенде ошол жылдары Чолпон Байекованын фамилиясы Акаевдин командасынын айланасында өтө эле чоң мындай демилгелүү топ түзүлгөндө кол коюлуп, анан нотариустан бекитип, анан МИНЮСКке берилет да. Чолпон Турсуновна Байекова ал спискада демилгелүү топтун ичинде жок. Биз тегерекстөл биринчи кылганда Чолпон Турсунов Байекова келген, Курманов келген. Маселе жана башка чоң саясатчылар ошол тажрыйбасы бар адамдарды чакырганбыз тегерекстөлгө. Канчалык туура болот ошол 93-үчү мыйзамдуулукту кайра алып келиш деген тегерек стол болгон да. Анан ал адамдын чоң тажрыйбасы бар. Анан ошол адамдан пикирин угайлы дедик да. Анан пикирин уктук. Курмановдун пикирин уктук, дагы башка саясатчылардын пикирин уктук. Анан бул эң туура жол экенин биз эсептедик, билдик да. Бирок биздин курамыбызда чоң саясатчылар жок демилге топто. Жалаң ушул жөнөкөй карапайым адамдар. Анан жаш балдар ошол бизнесте майда чүйдө иш кылган, жанакындай жаңы муундагы балдар да. Мындай чоң саясатчылардан бирөөсү да жок. Учурда ушул сиздин жана кайрадан эле ошо мыйзам 93 демилге тобунун бүгүнкү күндөгү мындай ийгиликтери тууралуу бөлүшүп кетсеңиз дагы болот. Бул биринчиси, экинчиден учурдагы бийликтин өкүлдөрүнө барып ошол эшигин такылдатып кирип сүйлөшүү, же болбосо ушу сунушту киргизүү мүмкүнчүлүктөр болдубу? Же болбосо балким сиздерди конституциялык кеңешмеге чакыргандыр? Эч ким бизди чакырган жок. Биз аракет кылдык. Колдон келишинче биз гезиттерден айтып аттык, интернеттерден айтып аттык. Эң туура жол ошол бирден бир. Бирок бизди эч ким уккан жок да. Уккусу да келбей атат да. Ошого биз эми укпаса койсун, бизде демилгелүү топ, элдин демилгесин баары кабыл алыш керек да. Ким болбосун. 300 миң кол топтосо, каалайбы, каалабайбы, мыйзам боюнча дагы жогорку кеңеш аркылуу кабыл алыш керек да. Анан референдумга биз коебуз, Кудай буйрса. Эгер мындай бир аз темадан ырактап кыялдан алды, эгерде мыйзам 93 демилген тобунун демилгеси ишке ашып, сиз бир демилгеңиз бар, 93-жылкы конституциянын кайтып келишин.
ооба Андан башка кайтып келүү жолу ошол биз айтып атабыз башкы мыйзамдуулук жолго эң мыйзамдуу мыйзам ошол 93-жылкы башкы мыйзам ошонун калыбына келтирели дагы анан калган иштерди кылалы деп. Эми биздин үмүтүбүз дагы бар да азыркы келген бийлик элдин ушундай колдоосун алгандан кийин элдин демилгесин дагы угат деген эмес үмүтүбүз бар да. бир аз кыялданып көрөлү, эгер демилген баардык ишке ашып, колдор топтолуп, керек болсо референдум деңгээлине чейин жетип кабыл алынса эл тарабынан, кандай тагдыр, кандай саясий багытты алабыз биз кыргызстандыктар? Эми негизгиси ошол 30 жылдагы кылган туура эмес иштердин баарын ревизия кыла алабыз. Эң негизгиси. Анан 30 жылдагы ошол иллюстрацияны алып келе алабыз. Эң негизгиси. Анан көп маселелер бар да. Мисалы Исландияны байкап көрсөңүздөр, Исландия 2012-жылы кабыл алып, ошол 1848-жылкы. Анан тышкы карызын ревизия кылган да. Ревизия кылып туруп, аны төлөбөй койгон. Аны дүйнөнүн жүзү кабыл алган. Мисалы биздин тышкы карызды карасаңыздар, биз 5 миллиардка жакын болуп калды быйыл, бирок анын көбү социалдык проекттерге берилген да. Короткондо инфраструктурага коротту. Анан карасаңыздар, эски технология менен жолду, мисалы 1 километр $1 миллион салынса, биздикилер $10 миллион чейин коротуп атышат. 9 миллиону каякта? Биз эмне үчүн жөнөкөй эл, биз аны эмне үчүн төлөшүбүз керек? Туурабы? Эмне үчүн төлөшүбүз керек? Биздин чоңдор жана ошо берип аткан адамдарды, тышкы карыз берип аткандар дагы аларды кошо коррупция маселесин жеп койсо, биз эмне үчүн төлөйбүз жөнөкөй эл? Туурабы? Биз ошол ревизия кыла алабыз да. $5 миллиард каяка, кандай коротулду? Анан биз ошо анализ кылып, мисалы $1 миллион төлөсө 9 миллион калса, ошо $5 миллиард ичинде биз балким $1 миллиард төлөп калабыз да. Бул кандай мамлекетибизге жакшы жол ачылат? Конституциянын өзгөрүшү менен келе турчу нерсеби же буну текшерүүчү органдар? Ооба да. Азыр жаңы конституцияны алып келсе, мурунку ратификация кылынган нерселердин баарын биз кантип көтөрө алабыз мыйзамдуу жол менен? Туурабы? Мыйзамдуу жол жок да. Биз 93-жылкы конституцияны алып келсек, ошол туура эмес кылган, туура эмес ратификация кылынган иштердин баарын тең биз ревизия кылып ордуна алып келсек болот да. Туурабы? Жаңы келген бийлик, мисалы, элди татаал маселе болот, бирок Максат мырза. Татаал маселе болот. Бул татаал, бирок башка мамлекеттер кылып атпайбы андайды? Биз эмнеге кыла албайбыз? Туурабы? Татаал маселе. 30 жылдын ичинде эмне үчүн өнүкпөй атабыз? Кыргызстанда баары эле бар өнүгө турган жол. Бирок өнүкпөй атабыз. Эмне үчүн? Анткени бүт биздин саясатчылар кылган келишимдердин баарын тең сатылып, башкаларга туура эмес кол коюлуп калган. Туура эмес ратификация кылынган, туура эмес кол коюлган. Бүт биздин ички деле келишимдерди байкасаңыздар, көп чоң компанияларда туура эмес кылынган да. Ошонун баарын тең биз ревизия кылышыбыз керек да. Мыйзамдуу жол менен. Мыйзамсыз жол менен барып туруп басып алган бир рекетизм болуп калбайбы? Туурабы? Мыйзамдуу жол менен жасаш керек. Башка инвесторлордун астында дагы мамлекеттүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз керек да. Азыркы маалда Кыргызстан мамлекеттүүлүгү канчалык деңгээлде экенин чоң суроо. Ошол мамлекеттүүлүк деңгээлин биз ордуна коюшубуз керек да. Мисалы, ал айтайын. 93-жылы кабыл алган конституция башкы мыйзамыбыз. Бул легендардуу парламент менен кабыл алынган, туурабы? Верховный совет, жогорку совет депчи. Булар Советтер Союзу тарагандан кийин кабыл алынган, мисалы. Анан бул ратификациядан өткөн жок да, толук элдерден. Элестетсеңиз? Эртең, мисалы, Белорусский путчта баягы российский болгон 91-жылкы маселени кайра көтөрүп туруп, Советский Союзду кайра кайгылана келтиребиз десе, биз кандай кейипти кийебиз? Элестетсеңиз? Бизде башкы мыйзамдуу жол менен бекитилген жок. Ошол башкы мыйзамды биз алып келип, элдин демилгеси менен көтөрүлүп келип туруп, ошону кабыл алсак, ошондо биз мамлекеттүүлүгүбүздү бекитебиз да. Түптөдүк деген сөз да. Түптөдүк. Ошондо башка эл аралык, оондорду, башка жерлерде биз
чыныгы эгемендүү мамлекеттик, суверенеттик мамлекеттикке жетишебиз да ошондочу. Башка азыркы маалда бизде чоң суроо бар, кийин келечекте эмне болуп кетет? Кандай болуп кетет? Кооптонуңузду түшүнүп турам, бирок сиз жогоруда сөздүн башында айтып кеттиңиз, Венециялык комиссия мындай макулдугун берген, өткөзгөн деп. Же болбосо бул нерсени сиз ошол тарап аткан Советтер Союзу тарап аткан учурдагы болгон ар бир улуттун, ар бир мамлекеттин эркиндигин колдоо иретине деп баалайсызбы? Себеби сиз айттыңыз да ошол Венециялык комиссия колдогон депчи 93 жылы. Ошончу керек да. Азыркы маалды, мисалы, азыркы биздин жогорку кеңеш, чоң суроо туруп атпайбы? Анан конституцияны жазып атат. Ошол анан Венециялык комиссиядан өтөбү? Суроо да. Өтпөйт да. Суроо. Суроолор көп. Анан ошондо мамлекеттүүлүгүбүзгө зыян келип атабы? Эгемендүүлүгүбүзгө зыян келип атпайбы? Туурабы? Бирок бүгүнкү күндө мындай болот да, Максат мырза. Жалпы мындай элдин маанайын карап көрсөңүз, элдер мыйзам деген сөздү укканда кыжыр кайнап, мындай ушул сөздү уккусу жок. Себептигине мыйзам дегенде эле эмнегедир мыйзам барабар акыйкатсыздык деген менен экөө Туура. биргелик кылган да. Туура. Мыйзам деген бул ооба чын эле мыйзамдуу балам туура эмес кетип калса, кесилип кетсе, же болбосо омдой туура эмес кылмыштар ачыкталып калса, чыгам, эркиндикке керектүүлөр камалат деген сөз жок да бизде. Ишеним жок. Маселе ошондо. Кайна турган дуал жок да. Маселе ошондо болуп атпайбы? 93-жылы мыйзамдуулук бузулду. Ошондон кийин мына мыйзамдуулук бузулган бойдон келе атпайбы? Туурабы? Ар бир алмашкан конституцияны байкасаңыз, мыйзамсыз жол менен алмашып атат. Алмаштырган адамдар кайра бийлик бутактарынын тең салмактуулугу жок болгондон кийин өзүлөрү ошого камалып калып атпайбы? Туурабы? Мисалы 10-жылда кабыл алган конституция. Тең салмактуулук жок, жогорку сот жок. Мисалы, өзүлөр жазган адамдар азыр түрмөдө отурат дагы, өзүнүн эмесин айта албайт. Текебаев өзү деле отуруп чыкпады. Өзү деле өзүнүн акыйкаттуулугун далилдей албай калбады. Мисалы. Туурабы? Бул эмнеден келип атат? Ошо мыйзамдуулук, мыйзам дегенде кыжыры келгени турады ошо. Ар бир мыйзам келгенде бийлигибиз эмне кылып атат? Өзүнө ылайыктап мыйзамды жазып атат. Туурабы? Бийликке ылайыктап эмес да. Ошончон бизде төңкөрүштөр, ошондой өнүкпөй кылып аткан жол ошол болуп атпайбы? Ошон үчүн мыйзамдуулукту сакташ керек, эң негизгиси. Азыркы башкы мыйзамдан баштап алсак, калган мыйзамды кантип эсептейбиз? Башкы мыйзамдын калыбына келтирбесек, башка жол жок. Азыр ушундай кырдаалда, жогорку кеңеш ушундай суроо болуп турган кезде, кандай жол менен биз башкы мыйзамды алмаштыра алабыз? Бирден бир эле жол азыр. Элдин демилгеси менен гана. Башка жол жок. Сизди абдан туура түшүнүп турам, Максат мырза. Туура дегеним, сиздин оюңуз, сиздердин демилге тобуңуздардын ою жана максаты жашаганга бир мүмкүнчүлүгү бар экен да. Эмне дегенде, логикаңыздар түшүнүктүү. Кайрадан барып, 0 отметкасынан мына кайрадан жаңыдан курал перезагрузка кылды телефонду. Чоң рахмат, андай болсо мына ушундай чоң баш мыйзамдын демилгесин көтөрүп, элдин колдоосун алуу бул оңой олтоң иштердин бири эмес. Кантсе дагы сиздин ишиңизге ийгилик каалап өтөлү. Колдон келишинче өзүңүздүн долбооруңузду дагы башка площадкаларга, дебаттык, дискуссиялык площадкаларга алып чыксаңыз, юристтердин, адвокаттардын, жарандык коомдун, активисттердин, жарандардын катышуусу менен дагы талкуулайлы. Себеби дегенде сиздер өзүңүздөр ушу мыйзамдуулук талап кылып аткандан кийин бүт нерсени мыйзам иретине алып кетсеңиз, рахмат. Сизден да суранып кетем, ошол бизге да жардам берип туруңуз. Бул ар бирөөбүздүн келечегибиз, ар бирөөбүздүн жашай турган кийинки жашообуз да. Анан ошого ушул чакырып бизди ушу бирке болсо да түшүндүрүп бере турганга чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге, рахмат. Биз сиздерге дагы бир жолу тааныштырып өтөлү. Мыйзам 93 демилге тобунун төрагасы, экс-депутат жана саясатчы Максат Кунакунов бизде конокто болду. Азыр бизде кыскача пауза, андан соң биз онлайн байланыш аркылуу Венгриядагы биз мекендешибиз, укук жана саясий илимдердин докторанты Медербек Айтмырзаев менен сүйлөшөбүз. Алыстабаңыздар. Чоң рахмат. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.
Бүгүнкү кечки кезегибиздин жыйынтыктоочу маеги онлайн аркылуу болот. Себептегине биздин мейманыбыз Кыргызстанда эмес, алыскы Мажарстан, Венгрия мамлекетинде. Укук жана саясий илимдердин докторанты, Сегет университети, адам укуктарынын магистратура бүтүрүүчүсү, Анкара университети, Түркия, кыргызстандык бекендешибиз Медербек Айтмырзаев. Саламатсызбы? Кутман күнүңүздөр менен. Угулуп атабызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Эркин мырза? Угулуп атабы? Сиз абдан жакшы угулуп атасыз. Медербек мырза, рахмат. Убактыңызды таап бизге убакыт бөлүп берип жатканыңызга. Өзүңүз алыста амансызбы, эсенсизби, маанайыңыз кандай? Жакшысызбы? Биринчи учурашуудан баштайлы. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Маанай жакшы. Баары жакшы. Жакшы жүрөбүз. Анда эмесе сизден бир суроо болот да, Медербек мырза, сиз алыста жүрсөңүз дагы Кыргызстанда болуп аткан баардык окуяларга назар салып атасыз, кабардар болуп атасыз. Мына бүгүнкү күндө кечээ күнү өкмөттүн курамы бекитилди. Ал эми андан кийинки кадам болсо, бул бийликти легитимизациялоо боюнча бул ушул жаңы конституциянын долбоорун алып чыгып, аны коомдук талкуулоого, тилеге каршы коомдук талкууга калтырбастан анча-мынча ичиндеги өзгөрүүлөр менен дароо ошол референдум жакты көздөй ыктап атышат да, азыркы бийлик. Сиздин оюңуз кандай? Биринчи суроом мындай болсун. Эмне үчүн адам укугу конституцияда ташка тамга баскандай кылып бекитилиши зарыл? Дал ушул адам укугу бөлүгү. Адам укуктары бул эзелтеден бери келген адамдын жашоосундагы эң маанилүү баалуулук болуп эсептелинет. Ар бир өлкөнүн баш мыйзам болгон конституциясынын өзөгүн адам укуктары, баалуулуктары түзөт. Бул эң негизги принцип. Андан кийин адам укуктарыны кантип камсыздап, кантип сактоо керек? Инструмент катары бул билимиши, сот бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, башка мамлекеттик институттар ошо эң башкы максаты адам укуктары жана эркиндиктерини сактоо үчүн түзүлүш керек. Негизи конституциянын мындай тарыхына келип карасак, чыгышы ошол убактагы адамдар баягы монархиялык бийликтен, тоталитардык бийликтен эзилгени үчүн укуктарды тепселенип, ар кандай дискриминациялык мамилелерге болуп, эркиндиктери чектелип, ошонун натыйжасынан бир коомдук келишим катары, конституция юридикалык документ катары ортого чыккан деп айтсак болот. Ошол адам укуктары кылымдар бою акырындап өсүп, өнүгүп келген бир баалуулук да, баягы адамдардын согушуп, ар кандай улуу төңкөрүш, революцияларга чыгышып, адам укуктары декларациялар кабыл алынып, бул ошол позициядан карап конституциянын эң негизги максаты бул адам укуктарын сактоо болуш керек. Анда эмнеге мына ушул күндөрү жазылып аткан конституциянын негизги фокусу адеп, ахлак жана улуттун ыйманы десек деген формулировка айтсак болот, ошол жакка басым болуп атат да. Мен авторлордун жеке жаран катары жана ошол кыргыз катары абдан жакшы түшүнүп турам. Адептүү болсок, маданияттуу болсок, ыймандуу бир мындай калк болсок, жүрөктө ыйман жашаса деп. Бирок аны ченөө мүмкүн эмес болуп атпайбы, Медербек мырза? Кантип ойлойсуз? Бул азыркы конституцияда долбоордогу эң мындай талаш тартышты жараткан моменттеринен бири ошол ыймандуулук, адеп, аклактык. Бул көбүнесе бир юридикалык концепцияга жатпаган, адамдардын субъективдүү көз карашынан келип чыккан бир ката салт деп атасак болот. Анан азыркы биздин конституцияга бул мындай элементтердин киргизилиши азыркы бийликтин бир консерванттык көз караш менен бир аз улутчулдукка, бир аз оңчулдукка ийилип баратканын белгисин көрсөтөт да. Анан мисалы биз титулдук улут катары өзүбүздүн када салттарыбызды конституцияга киргизип,
башка улут, башка этностордун, башка маданияттардын дагы өкүлдөрү бар да, этносторучу. Анан кийин бул баягы калктын арасында бир теңсиздикти жаратып коюу коркунучуну жаратып коет. Анан мындай кадамдарды көпчүлүк дүйнөдө, көпчүлүк өлкөлөрдө бир аз тоталитардык башкаруу элементтери бар. Бир аз ошо консерванттык жакка ийилип, баягы элементтер менен калкты башкаруу оңой. Жанагы уучулдукка ишендирип, бир саясий инструмент катары колдонуп келген өлкөлөр көп, бул тарыхта дагы мурун болуп келген. Менин жеке позициямда азыркы конституциялык долбоордо бул адеп аклактык нормаларды киргизгенин ачыкчасы мен көп туура элемин. Мындай бир бийиктикке коомдун арасында ынтымакка жетүү бул билим, илим, жанагы адамдардын жеке мындай потенциалдын өсүшү менен ошол максатка жетсек болот деп ойлойм да. Дагы бир белгилүү кетчү нерсе, жана мындай бизди ойлондуруп аткан нерсе да, мисалы жеке мени 2021 жыл Британияда жаңы коронанын жаңы штаммы чыгып атат, 3-чү толкун күтүлүп атат, социалдык маселелер, гуманитардык маселелер, экономикалык маселелер мурдубуздун учубузда туруп, монтип канткенде деген суроо менен берилип турган учурда, ушул жаңы конституциянын долбоорун ортого алып чыгуу, элдик талкууга койбостон дейли, мындай негизи ушу конституцияга болгон бир аз мындай жоопкерчиликсиз мамиледей туюлуп атат да магачы. Ошонун канчалык кереги бар эле? Ушул шашмачылыктын кереги барбы? Конституция орточо эсептегенде ар бир өлкөдө 15-16 жылдын тегерегинде кабыл алынат, орточо эсеби. Анан конституциялык реформанын өзүнүн мөөнөтү 1 жыл, 2 жыл, 3 жылга созулат дүйнөдө. 1 жыл бул эң азы. Бизге Кыргызстанга ошондой бир мөөнөт муктаждыгы бар. Анткени конституцияны талкуулоо бөлүгү, адам укуктары, ар бир мамлекеттик институттар бул чоң темалар. Буну изилдеп, аналитикалык талкууларды жүргүзүп, кайсысы бизге туура келет, кайсысы биздин чындап эле калкты, адамдардын өсүп өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Бул абдан чоң мындай масштабтуу бир эң эле чоң мамлекеттик реформада. Ошон үчүн азыркыдай болуп аткан 2,5 ай дешип атат, азыр 2,5 ай талкуу көрүп бердик дешти. Бул өтө туура эмес, өтө туура эмес. Демократиялык конституцияны кабыл алыш үчүн анын кабыл алуу жолдоруна байкагыла дейт да. Жолдору дагы демократиялык болуш керек. Ар бир калктын катмары катышып, өзүнүн ой пикирин билдирип, ар бир улут, ар бир маданияттын өкүлдөрү, ар бир диндин өкүлдөрү, жаранды коом катышып, өзүнүн ой пикирлерин бериш керек эле. Тилекке каршы өтө бир тар чөйрөдө болду деп мен айта алам конституциялык кеңешмеде. Анын сыртында дагы бизде Кыргызстанда көп белгилүү көз карандысыз укукчу, эксперт, юристтер катыша алган жок. Алардын дагы көз карашы абдан маанилүү деп эсептеймин. Ошол жактан келгенде бул жанагы конституциялык реформанын бир кабыл алуу жолдору бир укуктук конституцияны кабыл алуусуна туура келбейт. Экинчи жагы да көптөгөн процедуралык нормалардын бузулуусу менен коштолуп жатат. Ошол эле парламенттин ичинде баягы референдум боюнча кабыл алуу мыйзамдарында ар бир окуунун мөөнөтү 2 айга созулат деген процедуралык нормалар бар да. Аларды дагы сакталган жок. Тез эле окуп, тез эле өткөрүп беришип, баягы бул конституциянын долбоорун биринчи чыкты го ноябрь айларындачы. Ошондо анча-мынча депутаттар айтышпадыбы? Биз окубай эле кол коюп койдук деп. Бул тилекке каршы жаңы бир жакшы конституциянын жыйынтыгын бере албайт деп ойлоймун.
өзүңүз мына укук жана саясий илимдерин окуп аткан адам катары айтсаңыз, мына буга чейинки меймандарым дагы билдирип кетти ойдучу, негизи конституция өзү сиз жана башына айткандай өзү түпкүлүгүндө монархияга, бийликтин бир кол же болбосо бир адам же болбосо бир топтун колуна өтүп калбасын, себеп дегенде тарых миңдеген жылдар бою мунун терс жактарын тастыктап миллиондогон адамдардын өмүрү менен төлөп келген да адамзатчы бул нерсеге. Анан бир чети ушундай бир ой келип атат, ошол конституция жазууда канчалык ушул жарандык коомдун ошо жалпы мындай ортого коомго ортого ташталса деген пикир да, мындай талкуу үчүн себеп дегенде азыр шамалдай тез ылдамдык менен көтөрүлүп столго коюлуп биздин эл өкүлдөрүнө кол коюусуну күтүп атышат да. Ошол туура эместей туюлуп атат мага. Мен дагы сиздин пикириңизге кошуламын. Ошол сыяктуу эле көптөгөн көз карандысыз укукчулар дагы ушул пикирге кошулушуп атат. Азыркы мисалы могу жакында парламент өкүлдөрү айтып атат, элдер таанышуу максатында эле Жогорку Кеңештин сайтына жарыялап коебуз. Ага чейин коом талкуу бул туура эмес. Негизи укуктун өзүнүн табиятына каршы келет. Ар кандай анткени конституция эң жалгыз документ. Ар бир жарандын кичинекей жаш баладан карысына чейин баягы жашоосуна таасир этүүчү, жашоосунун астын белгилеп коюучу бир документ. Ошондуктан адам укуктары, анын ичинде эркиндиктери, ар кандай калктын категориясындагы адамдардын өзүнүн кызыкчылыктары бул тилекке каршы андай бир чөйрө азыр жок. Анан сиз айткандай эле мен дагы ошол мындай шашылыш радикалдык кадамдар менен кеткенин бир аз жыйынтыгы туура эмес болуп калышы мүмкүн. Учурда мына сиздин пикириңизде эми албетте идеалдуу эч нерсе болбойт деңизчи, бирок сиздин ушу жалпы дүйнөлүк эл аралык университетте окуп атырсыз. Мен билип турам, жаныңызда көп өлкөнүн, көп улуттун кыз жигиттери сиздер менен кошо окуп атат. Өнүккөн коомдордун дагы өкүлдөрү бар. Анан ошолордун баардыгын өзүңүзгө сиңирип отуруп, баардыгын көз салып отуруп, сиздин кыялыңызда конституция кандай негизги принциптерди камтымак, кайсы принципке сиз өзгөчө бир мындай астын чийип, квадратка алып, мындай бул нерсе кебелбес, тийилбес, ушул бойдон калыш керек дегенди колдойт элеңиз да. Бул сиз бул нерсени айтканга мындай укугуңуз бар, ошон үчүн сизге бир мындай ошол тараптан эркиндик берели, айтып көрсөңүз. Сөзсүз түрдө биринчи биз өзүбүздүн мекенибизди сүйгөн бир кыргыздын жараны катары дагы кабыл алдыра атабыз. Экинчи укукчу катары дагы баа берсем, биринчи конституциянын кабыл алуу жолдоруна мен көңүл бурмакмын. Эң азы 1 жыл. Азыр кырдаалда эмес, саясий абал тынч болгондо көптөгөн тараптарды чогултуп, талкуулап, ийне жибине чейин талдап, эң азы 1 жыл. Менин идеалымда бул биринчи кабыл алуу жолу. Экинчиси конституциянын өзүнүн мазмуну, тексти. Сөзсүз түрдө адам укуктарына негизделген бийлик бутактарынын тең салмактуулугу болуш керек. Соттор көз карандысыз болуш керек. Бир белгилүү деңгээлде ыйгарым укуктары болуш керек. Ошондой эле өкмөт дагы сот бийлигине, мыйзам чыгаруу бийлигине кийлик иш албай турган укуктук механизмдер болуш керек. Азыркы конституцияда тилекке каршы азыркы конституциядан дагы, азыркы конституциянын долбоорунда бийлик бутактарынын тең салмактуулугу такыр жок болуп баратат. Мындай учурда адам укуктары эркиндик эч ким кепилдик бере албайт. Жыйынтыктоочу катары айтсам, биринчи ошо бийликтин тең салмактуулугу, соттордун көз карандысыздыгы жана адам укуктары өтө маанилүү дагы азыр талкууланып жаткан сөз эркиндиги. Сөз эркиндиги сөзсүз түрдө болуш керек.
рахмат Медербек. Ушул айтылган, сиз айтып кеткен нерсе камтылса деген эле илгери үмүт менен эми күтөлүк. Эмне дегенде баардыгыбыз ушул бүгүн бир аз эртерээк болуп калгандай сезип калдым мен үчүн. Себеби биз тексттин өзүнүн расмий вариантын ала элекпиз да. Алсак биз дагы кызыгуу менен үңүлүп, окуп, анан мындан арда сиз менен балким социалдык баракчаларда, группаларда талкуулайт элек деген ойдомун. Чоң рахмат, окууларыңызга ийгилик болсун, өзүңүзгө аман эсен болуңуз, жаман илдеттен алысыраак болуңуз, оорубаңыз, кайрадан мекенге кайтып келишиңизди тилейбиз. Чоң рахмат сизге. Сиздерге да чоң рахмат. Венгрияга салам, Мажаристанга, Кыргызстандан ысык салам. Аман туруңуз. Чоң рахмат сизге. Мына ушундай достор, албетте сүйүнтөт, эмне сүйүнтөт бизди? Ушул алыскы чет өлкөлөрдө окуп, билим, тажрыйба алып жаткан кыргызстандык ушул мекендештерибиздин көз караштары көбүн учурда ушул конституция болобу, кайсы мамлекетти башкарууда, мамлекеттик өнүгүүдө кайсы тармакты караба, бир адам укугуна, адамдын эркиндигине, сөз эркиндигине, демократиянын негизги принциптери болгон ошол бийлик бутактын ортосуна тең салмактуулукка басым жасап жатканы, ошол жактан ойлордун консолидация болгону абдан сүйүндүрөт. Ошондуктан мен ойлойм, биздин уучубуз кур эмес, келечегибиз дагы сөзсүз түрдө алдыда болот. Азыр болсо бизде жарнамалык блок болсун, андан кийин мен өзүм салтка айлангандай чыгып ортого сиздер менен коштошом. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Мына ушундай жалпы көрөрмандар, бүгүнкү эфирдин алкагында биз Кыргызстанда болуп жаткан коомдук саясий өзгөрүштөргө, коомдук саясий жаңылыктарга өзүбүздүн көңүлүбүздү бурдук. Өзгөчө көңүл чордонунда баш мыйзам, Кыргызстандын келечектеги конституциясы болду. Жакынкы күндөрү биз ушул Конституциялык кеңеш менен колунан чыккан жаңы долбоорду расмий сайттардан, расмий сайтта окуйбуз деген күтүп жатабыз бардыгыбыз. Ошо менен таанышып, колдон келсе ошого көңүл буруп, окуп, ошол нерсеге мындай ой жүгүртүп, акыл калчап, кичинекей коомчуларыбыз арасында, жакындарыбыздын арасында талкуулап койсок дагы жаман болбойт. Себеп дегенде бул биздин көп жылга чейинки алдыңкы жашоо багытыбызды аныктай турчу башкы мамлекеттин баш мыйзамы, башкы документ болуп эсептелет. Ошондуктан эмнелер болот, күтө туралы дээрлик 2021-жыл өзү көп окуяларга бай болот. Бул анык нерсе болуп калды. Бирок ал ортодон мына күнүмдүк тамак аш, күнүмдүк оокат кылуу маселеси баардыгыбызды түйшөлтүп турат. Ошондуктан мен сиздерге бир гана кааларым, белибизди бекемирээк буйлу, кайраттуу бололу, күчтөнөлү, гүлөнөлү, анан ынтымакта бололу. Эң негизгиси себеп дегенде ошо ынтымак менен биз кылымдар бою ушул арткы жолубузду арытып келдик жана алдыны көздөй умтулабыз. Анда эмесе сиздер менен бүгүнкү кештин кезекчиси мен Эркин Турбаев, ТВ1 Чигирткежи телеканалы болду. Бизде ошо 2 саат бою сиздер Одноклассники, Facebook, YouTube социалдык желесинде көргөн болсоңуздар, бир канча сааттан кийин дал ушул көрсөтүүбүздү Кыргызстандын бардык телеканалдарында көрөсүздөр. Аман туруңуздар, кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.